Сиздин эфирге биринчи жолу устаза келип атат болушуңуз керек. Ислам университетин бүтүргөн, билимиңиз бар экен, магистрликти бүтүпсүз, теолог экенсиз. Жолук маселеси биздин үйдө жок болчу бул тема. Сиз кийин эле салынган турбайсызбы? Ооба, мен 17 жашымда орандым. Эмне үчүн Ислам университети болуп калды? Ислам университетине окуйм деп ойлогон жок болчумун. Мугалим болдуңузбу же кайсы кесиптин ээси болдуңуз? Бала кезден баштап мен актриса болом дедим да. Актриса болбой, устаза болуп калыпсыз. Образыма ылайыктуу бир каарманды аткарып берүүнү сунуштап калса, балким. Шариаттын айрым бир нормаларына мындай каршы келбейби? Албетте, эми аврат жабылып турса. Устазалардын жылдыз оорусу деп. Бул нерсени ачык эле айтып коюшубуз керек. Таанымалдык. Искусствода аялдар бар, бийлеген, балетте. Жолугу жокпу, барбы? Ошол нерсеге басым жасабайм мен. Эмне үчүн ислам аркылуу Кудайдын бар экендигине ынанышыбыз керек? Хадис бар да, куллу маулудун юладу алал фитра. Докторлук илимий ишиңиз темасы эмне? Кыз келиндерди зордук зомбулуктан алдын алуудагы диний баалуулуктардын мааниси. Депутат болбой калганыңыздын Жергиликтүү кеңештен өзүмдүн айылымдан депутат болгом. эмне себептен ушу ажырашуулар көп болуп атат деп ойлойсуз? Жолдошунун жарамсыздыгынан 99% ажырашуулардын ушундай. Эл эмне дейт деп жүргөндөр да бар. Эл көрсүндүккө сакал коюп, эл көрсүндүккө жолгоронуп. Билип билбей эле улуубу, кичүүбү, бул кафир. Балким ал дилинде Кудай дейт. Кудай тааныйт да. Мээримдүү боорукер, жараткан ысым менен баштайм. Ассалому алейкум. Арбаңыздар амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маегибизди баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте коногубуз бар. Коногубуздун аты жөнү Гүлсара Каримова. Гүлсара айым, кош келипсиз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Атайын убакыт таап келгениңизге мен ыраазычылык билдирем. Чоң алкыш сизге. Көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, бизге келген конок эмне үчүн келди? Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Анын ким экенин мен айтканымда эмне жөнүндө сүйлөшөрүбүз мында белгилүү болот. Гүлсара Каримова Кыргызстан Ислам университетин бүтүргөн, билимиңиз бар экен. Ишеналы Арабаев университетинин магистрликти бүтүпсүз, теолог экенсиз. Анан азыркы учурда илим жаатында ошо докторлук ишке, докторлукту жактайын деп ушул ишке киришип атыпсыз. Анан кийин буга чейин аялдар маданий борборунда акыйда, Куран сабактарынан мугалим болуп да иштеген экенсиз. Андан сырткары медреседе тарбиячы, мудариса болгон экенсиз. Анан кезинде бир түрмөлөргө барып дагы түрмөдөгү аялдарга ушундай сабак өткөн тажрыйбаңыз бар экен. Жалалабадда телевидениеде ушундай диний бир көрсөтүүлөрдө дагы алып барып жүргөн экенсиз. Анан бүгүнкү күндө азыркы учурда Токмокто баягы Ислам академиясында мугалим, окутуучу экенсиз. Ооба, Демек, эмне жөнүндө сүйлөрүбүз көрүүчүлөргө деле мындай белгилүү болуп калды окшойт. Эгер мен ушул тааныштырууда дагы бир кайсыдыр бир нерселерди айтпай кеткен болсом, өзүңүз дагы кошумчаласаңыз болот. Жарайт. Жалбат мамлекеттик телерадио компаниясында алып баруучу мен атайын өздөрүнүн берүүсү бар эле, Аял Адеп Ислам деген. Ошол жактан мен устаза катары айтып жүргөм. Калган жагдайларды туура эле айттым, Негизи дагы бир нерсени тактап коеюн. Могу докторлук илимий ишиңизде эмне, темасы эмне? Докторантураны 3-курсту жыйынтыктап атабыз. Быйыл бүтүшүбүз керек, аякташыбыз керек негизи. Илимий ишим болсо, кыз келиндерди зордук зомбулуктан алдын алуудагы диний баалуулуктардын мааниси. Мына өтө орчундуу тема боюнча бир сиз мындай ошого мындай ошол теманы айтканга бир татыктуу бир адис келди деп мен билем. Себеби кыз келиндер, аялдарга карата зордук, зомбулук маселеси бизде мына маалымат каражаттарында окуп көрүп атасыз, кандай бир үрөй учурган бир фактылар болуп атат, окуялар. Эми башынан баштайлы. Алгач өзүңүз бала чактан ушул диний нукта тарбия алдыңыз беле? Деги эле ушул балалык кезде чөйрөңүз, дүйнө таанымыңыз, ошондон кыскача айтсаңыз, андан кийин суроомду берейин. Рахмат. Учурдан пайдаланып сиздин көрүүчүлөргө барына саламдашып кетейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сиздин эфирге биринчи жолу устаза келип атат болушуңуз керек. Менден кийин дагы башка көп устазалардын келишин каалап кетем. Анткени ар бир устаза бир кен. Аларды казыш керек. Анан YouTube'га дагы эң биринчи жолу аялдардын аял сөөктүн кепинин бычууда жана сөөктү жууда ковид учурунда эң биринчи жолу ошол улуттук
телерадио компания Жалал Абад чыгарышкан эле мени. YouTube'дагы биринчи кыргыз устазасы дагы мен болуп калгам. Анан ошондон бул жолу дагы негизи сиздин эфирге келүүдөн аябай чочушат. Оппозиция тарапты көп алып барат деп айтышат. Анан мындай кычыгандай суроо берет деп айтышат. Бирок ошентсе дагы кандай болсо дагы мен сиздин суроолоруңузга толук жооп берем деп өзүмдү даярдап 1-2 ай эмес 3-4 ай даярдап анан келдим негизи. Анан рахмат. Ачык маек куралык мындай менден окугандар билишет, бирок жалпы эл көбүрөөк ушул биздин мен айткым келгенди көбүрөөк сиздин микрофон аркылуу көбүрөөк айтсам деп атам да. Бирок бир нерсени тактоо үчүн айтып коеюн. Баягы эми жакшы мааниде айттыңыз. Баягы кычыган суроолор, анан атайлап баягы контрасттуу карама каршы суроолорду бересиз деп ушуну жакшы айтып койдуңуз. Себеби бул көрүүчүлөр да комментарийлер жазат. Сен мындай оң эле суроо бербейсиңби? Эмне үчүн мындай бирдемени баары бир мындай чукуп турасың депчи. Ал суроолор чынында дин жаатында болобу? Кыргыз тили, кыргыз маданияты, саясат темасында, маданият, руханият темасында болобу? Ошол суроолорду түшүнбөй жаткандардын, ошол суроолорго кычып аткандардын эмне үчүн мындай, эмне үчүн андай дегендердин суроолорун мен беришим керек. Туура. Анан ошону мен берип атсам, эрнис эмне эле ушундай кычык, эмне эле ушинтип эле мынтип эле чукулай берет дешет да. Бирок мен ошол түшүнбөй аткандарга мен жооп алып беришим керек да. Ошон үчүн бүгүнкү жана биздин козгоп өткөн темалар боюнча дагы атайлап мен контрасттык карама каршы суроолорду мындай беришим мүмкүн. Анда улантып бериңизчи. Мен түштүктүн кызы болом. Жалал Абадтан, Ачы өрөөнүнөн, Сузактын Ачы өрөөнүнөн болом. Бала кезим чоң энем менен коштолгон. Меники Уруу Мундус 3 класс, 5 класска чейин Айылда окуп, андан кийин Жалал Абад шаарында 5 мектепте окуп калдым. Канча бир туугансыз? 4 бир тууганбыз. Ата энебиз бар, Кудайга шүгүр. Анан үй бүлөлүүмүн. 2 уул, 1 кызым бар. Бала кезиме токтоло турган болсок, биздики баягы эгемендүүлүктү алган кездеги баштапкы этап жылдар бар го. Биздики мындай жокчулук болгон, ата энелерибиз жумуштан кыскарылып кеткен, айлык берилбей. Ошондон мен эсимде калган нерселер, атам көп рубль бар эле. Бир күндө биз аны оюнчук кылып ойноп калганбыз да. Күйүп кеткен болуш керек. Ушундай бир учурлар. Акчанын баркы кеткен, Ошондой учурларда чоңойдук биз. Анан ислам дини деп айтпаса да, ата энебиз дин менен эле тарбиялач экен. Мисалы, урулук кылба, жаман сөз айтпа, тиги бул дегенчи. Бирок негизги хижаб маселеси, жоолук маселеси биздин үйдө жок болчу бул тема. Кийин мен окугандан кийин эле салынган турбайсызбы? Мен 17 жашында орандым. Ошондой. Ага чейин балалык кезде бул диндин орду үй бүлөдө кандай эле силерде? Ошо ата эне, балдар. Мындай дин деп айтылбаса дагы диндик нравалар бардыгы бар экен биздин үйдө. Болгону дин деп айтылбач экен да. Сүннөт, мындай илимий, исламдык илимий терминологиялар жок болчу биздин үйдө. Бирок жашайт болчук. Аты жок болгону менен заты бар экен. Ошондой экен. Кийин анан окуп баштаганда анан биле баштадык. Ага чейин эркин мындай кружокторго катышкан активист кыздар болот го. Мектепте ошондой староста, эң эле жок дегенде тазалык. Анан орто билимди алдыңыз, анан кийин баягы Кыргызстан Ислам университетинде окуган, билим алган деп турат. Мендеги өмүр таржымалыңызда. Эмне үчүн Ислам университети болуп калды? Туура. Мен чынын айтсам, Ислам университетине окуйм деп ойлогон жок болчумун биринчиден. Мен бирок чоң энем 8 класста окуп атканда каза болуп калды да. Анан менде бир изденүү бар болуп калды да, мындай 15 күн жарык, 15 күн караңгы айдын дагынчы. Адамдарды өлтүрсө Кудай эмнеге жаратты? Ушундай суроолору меники аябай көп эле да. Апам болсо физика, астрономия мугалимиңден сура дейт. Астрономия мугалим болсо бул жаратылыш дейт. Анда жаратуучу кандай, каякта, ушундай суроолор меники ичимде көп жашады да. Ошон үчүн деле мен балким баягы адабий, негизи гуманитардык багытка аябай ыктадым. Ошол тарапта өзүмдү тапкам. Ошо чыгармаларды, адабий чыгармаларды көп окуп калдым да, ошондон изденип отурупчу. Анан агам бар, экөөбүздүн аталарыбыз бир тууган, Кызыр Жээнбеков деген.
Ал киши бул жакта Расул Акрам ал кезде Кыргызстан, Иран университети болчу, Расул Акрам атындагы. Ошол жакта окуп аткан. Ал мени мынтип айтты да: сага мындай араб, түрк, фарс тилдеринен котормочу болосуң же дипломат болосуң, борборго эле келбейсиңби депчи. А мен Жалал-Абадта бир да университетке тапшыргым келген жок. Атам тарыхка тапшырткан болчу. Ал жерден окубай, кийинки жылы анан бул жактан келип ислам ошол биринчи Расул Акрамга келип окудум. 3-чү курста окуп атканыбызда анан устаз Молдо Сабыр устазым өзү бизди 7 кызды неме ислам университетине которгон. Ошондой баягы башкаларга окшоп башынан кичинекейимден эле Куран жаттап эмес, 17 жашымдан башталды менин диний жашоом. Мындай ачык. Ошондо жогорку окуу жайга тапшырганда, мектептен кийинки окуу жайга тапшырганда кайсыдыр бир максат менен, бир мерчем менен тапшырат эмеспизби? Ошондо ислам университетин бүткөндөн кийин ошол кесиптин бир үзүрүн көрүп, мындайча айтканда материалдык түрдө бала чаканы багыш керек дегендей. Мугалим болдуңузбу же кайсы кесиптин ээси болдуңуз ошондо? Бала кезден баштап мен актриса болом дедим да. Эч өзгөрбөдү. Бул баягы жазабыз го, сочинение, эссе бардыгында меники актриса эч өзгөрбөдү. Акыл эсимди тааныгандан баштап 11 классты бүткөнгө чейин ошол дин илимин алганга чейин актриса болом деп жүрдүм да. Анан эгерде резервный бир немем бар эле, эгер кокус актриса болбой калсам, анда мугалим болом дечи элем да. Анан ошол Кудай таалам менин экинчи вариантын кабыл кылыптыр да. Ошол жагына багыттады. Мен ислам университетинде 3-чү курста окуп атканда эле мен уже устаза болом деп даярданып баштадым. Анткени бизди жалаң эркек устаздар окутту. Айрыкча фикх, ислам юриспруденциясы деп аталат. Укуктар. Ушул илимде устаздардын кыздарды окутуусунда аябай баягы эки жыныс болгон үчүн аябай мындай бир түшүнбөстүктөр, түшүнбөй калганыңды сураштагын аксакал устаздан кыйын, эркек адамдан. Ошон үчүн ушул жаатты көрүп биз буйруса устаза болом деп каттуу максат менен ислам университетин 5 жыл окуп аяктадык да. Актриса болбой устаза болуп калыпсыз. А эгер дагы шарт, мүмкүнчүлүк ыңгай келип калса, актриса деле боло бермексизби? Мындай адал актриса дегендей. Эми адал актриса, эми адал ролдор дейсизби же адал каарман дейсизби? дейсизби? Мен өзүм кинолордо, диний кинолордо которуп жүрөм да. Мисалы үчүн Юсуф пайгамбар жөнүндө бир фильмди которгом, ал жерде аял актрисалар аткарган дегендей. Ошо балким ошол багытта сурап. Эгерде балким ошол менин образыма ылайыктуу бир каарманды аткарып берүүнү сунуштап калса, балким. Актриса болуу мусулманчылыкка, шариаттын айрым бир нормаларына мындай каршы келбейби? Албетте, эми аврат жабылып турса, мисалы үчүн азыр сиз экөөбүз деле мисалы жалгыз отурган жокпуз да. Динибиз бул нерсеге деле тыят. Бул жакта оператор балаңыз жана башка болуп атат, эл көрөт дегендей. Ошон үчүн ушундай жаатта шарият уруксат берген сыяктуу, балким эми келечекте сунуш болуп калса көрөрбүз деп атам да. Албетте биринчи биздин Ханафи мазхабындагы шариятыбыз уруксат береби, бербейби, аны карап чыгабыз да. Сөзсүз. Ошондо койгон максатыңыз, мындай алдыдагы багытыңыз туура эле болгон бекен? Жанагы устазалык тагдыр буйрулуптур. Эми же бул аргасыздыкпы, айла кеткенде башка вариант жок, анан ушуга иштеп калдым дегендей? Жок. Мен өзүм жан дилимдеги тапкан мындай жан дүйнөмө берген жообум болду устаздык. Устаздык бул өнөр дейбизби же болбосо адистик дейбизби же апам айткандай нан таап жөө дейбизби, кандай десек дагы мен жан дүйнөмө берген менин жообум бул, менин тандоом. Кудай колдоду муну да. Устаза катары эмес, аял катары кандай калыптандырды ошол этап? Ошол университетти бүткөнүңүз, ислам университетин бүткөнүңүз, анан ушул багытта кайра устаза болгонуңуз кандай жашооңузга таасир этти? Же андай болбосоңуз деле жашоо баары бир ошондой болмокпу же кандай? Албетте жакшы таасир этет деп айтабыз. Бирок ушул жерде балким бир эме плюс минусу бар го.
медальдын оң жак тескери жак бети бар деген сыяктуу балким биз дагы азыр бүгүнкү күндө билим берүү жаатында окутуу ыкмаларын методикаларын жаңылашыбыз керек деп аткан сыяктуу диний окутууда дагы айрыкча ислам динин окутуудагы айрым ыкмаларды методикаларды жаңы бир азыркы зумер коомуна ылайыктуу бир программада иштеп чыгып окутуубуз керек экенин түшүнүп турган чагымда мисалы мен ислам университетин окудум, диний билим алдым жакшы. Анан мындай да сырттагы элдерде мындай түшүнүк болот го, жолукчан бир кызды периштедей элестетет го, анын инсандыгын унутуп коет да, периштедей элестетет дагы. Анан ошол жерден сөзсүз мындай ошол кызга үйлөнсөң эле бул минусу жок адам, адамдык минусу жок, кемчилиги жок адамдай элестетип талапты чоң коюп алышат да. Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн мен дагы анан бизде устаздар, жалаң эркек устаздар окуткан үчүн үй бүлөдө жолдошко кызмат кылыш керек, итаат кылыш керек деген мындай барьер бар го, мындай бир чек. Ошол чекти бизге аябай бекем куюшкан экен устаздарыбыз. Биз ал чекти буза албайбыз, бузганга ошол кезде мындай мээбиз деле жетпейт болчу да, акылыбыз дагы жетпейт эле. Биз кандай айтса ошондой аткарып аттык. Кийин мына эми мынтип жашыбыз 40тан өтүп атканда эме мындай инсандык, биз периште эмес экенбиз, мындай идеалдуу боло албайт экенбиз. Ошо идеалдуу болом деп жүрүпчү рияга өтүп кетиш мүмкүн экен да, астагфирулла, баягы эл көрсүндүк өтүп кетиш мүмкүн экен да. Анан Кудай көрүп турганын унутуп калып эле паланча түкүнчөлөрдөн таасирленип калып, амалдар да айрыкча мисалы үчүн. Ошон үчүн айтат элем да, мындай аялдар, мусулман кыздары элестеткениңерде инсандыгын кошо элестеткиле. Анын тарбиясы бар, анын адеп аклагына журулушкан, анын чөйрөсү бар. Ал бир инопланетянин эмес, башка жактан келген. Ал кыргыз кызы, кыргыз коомунда чоңоюп аткан кыз, же ошол жердиги каяк, ошого караш керек. Анын деле таасири болот баары бир. Инсандык калыптанууда чөйрө канчалык деңгээлде таасир этет? Мисалы үчүн мына сиз ошол жанагы мектепти бүткөндөн кийин ырчылыкка тапшырсаңыз деле болмок. Консерваторияга тапшырмакмын мен. Ошол чөйрө менен өзүңүзчө жакындап, дагы бир чөйрөнү мындай карап, мен спорт жагына кетсем кандай болот? Деп мындай профессионалдуу түрдө спорт жагына кетсеңиз болмок. Дагы башка толтура ушундай бир светтик багыттагы тармактар бар. Ооба. Анан келип эле устазалыкка кетипсиз да. Ошондуктан да чөйрө канчалык деңгээлде инсандык калыптанууда таасир этет? Оң же терс? Эки тарабынан тең таасир этет. Оң тарабы да бар, терс тарабынан дагы. Аны дагы биз бул терс тарабы экен деп билбейсиң да бала кезде. Жашсың, терс тарабынан калыптана бересиң, оң тарабына да калыптана берет экенсиң да. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин карасаң, терс тарабынан калыптанып калганынан зыяндарын көргөнүңүздөн кийин анан кой оң тарабын мындай эле кылсам болот экен деп анан жөн эле мындай устаза болуп бизде да устазаларда жылдыз оорусу бар. Кадимкидей бул 1 жылдан 3 жылга чейин созулат бул оору. Ошол оору, мен деле бул оорудан басып өткөм. Меники 1,5 жыл болгон. Ошол биз кээ устазаларды ошо туура түшүнүп коюш керек дейм да. Мына азыр бул да кичине элдин овациясы каттуу да. Овация көтөрүп эмеспи? Ошентип аплодисменты деп коет го. Ошого мындай берилип отуруп устазаларыбыз дагы мындай бир аз убакытка чейин неме барып калып атат дагы. Андан кийин өзүнө келет. Ошого мен айтат элем, устазалардын жылдыз оорусу деп эмнени түшүнсөк болот? Бул мен көп нерселер окуп билдим, а силер билбейсиңер дегендейби? Бул биринчи вариант. Экинчи вариант таанымалдык. Элге таанылууда бул дагы микрофон, подписчики, жана башка ушул нерселер дагы маселе да. Ошондой. Бул нерсени ачык эле айтып коюшубуз керек. Мисалы үчүн стиль, жол корону стилибиз мисалы үчүн башкачараак, ар кимдики ар кандай, кийинүү стилдер башкачараак. Ошол бул бир эле
илим эле жеткирип жыргап атабыз деп атабыз, бирок бул күндүн экинчи тескей бети дагы ушундай да. Ошон үчүн инсандык калыптанууга чөйрөнүн таасири абдан эле чоң. Баягы овацияга алдырып ийип деп атканым да. Ошон үчүн эң эле жакшысы жөнөкөй катардагы эле мусулмандардын адамдардын арасында жөнөкөй эле болуп жүрүш керек. Даражанын бийиктиги болсо эми Кудайдын алдында эле ошол эле жетиштүү да. Бизде устаза аялдар бар. Алар ошо диний багытта алган билимин, тажрыйбасын бөлүшөт. Ошол диний өңүттө, исламий өңүттө. Бул түшүнүктүү. Анан ошол эле учурда башка кесиптин ээлери бар. Искусствода аялдар бар, бийлеген, балетте таанылган буга чейинки кыргыздын бул көрүнүктүү инсандары бар, аял кишилер. Алар устаза эмес, баягы светтик типте кийинген, бирок кыргызга аябай мындай салым кошкон деп айтабыз. Актрисалар бар, саясатчылар бар, депутаттар бар дегендей, алар дагы коомго пайда келтирип атат. Ооба. Ошондо аларга сиздин жекече көз карашыңыз кандай? Алар капатаң ушулар жоолук оронсо мындан да жакшы болбойт белеби, же мындай жоолук эми сырткы форма. Бирок анысы жок деле мындай салым кошо берсе болот, элге, коомго пайда келтире берсе болот дегендейби, кандай сиздики? Бул жоолук маселесине келсек, эми бул мусулман адамга Алла Тааланын фарз кылганы да. Бирок фарзды ким кайсы жерге чейин кандай кабыл алып түшүнсө, ал Алла Таала ага берген мүмкүнчүлүк да. Ал Алла менен инсандын ортосундагы мамиле, ага биз аралаша албайбыз. Анан мисалы үчүн менин көз карашымда жоолугу жокпу, барбы маселе ошол нерсеге басым жасабайм мен. Мисалы үчүн менден жакшы адамдар көп. Менден жакшы элге кызмат кылып аткандар көп. Алар менен эже, сиңди болуп катышып, алардан дагы мен жакшы тарабын үйрөнүп келем. Жана алар менен мындай өзүмө мындай чек койбой элем да. Мамиле кыла берем. Сырткы формасына карабай эле. Ооба. Бир гана мындай, кандай десем, бир гана исламда болуш керек деген эмес. Мисалы үчүн мен ушул теология магистрлик окугандан кийин ушул нерсе аябай жакшы болду да. Мен ошон үчүн жакшы окуп турмун дейм да. Мисалы үчүн башка диндеги кыздар, аялдар менен деле мен аябай жакшы мамиледем. Кучакташып, учурашып, белектерди беришип, алар мисалы айт майрамдарында мага белек беришсе, алардын диний майрамдарында мен аларга белек берип катыштыгыбыз жакшы. Анан бул окууну орто мектепти бүткөндөн кийин тиги ислам университетине тапшырыпсыз. Ошол окуу менен тим болбой эле анан илимий жолго дагы киришип кетипсиз. Эмне түрткү болду ошончолук илимий негизде киришкенге? Жанагы аятта келгендей маанисинде, албетте билгендер менен билбегендер тең эмес дегендей, ошол билим башка да, башка экен да баары бирчи. Анан биздин диний чөйрөдө диний чөйрөнү мен тупик дебейм. Мындай бир кадалып калган, эч жака жыла албас дебейм. Ал жакта дагы өнүгүүсү бар, жогору. Бирок ошол эле учурда ошону илимий жаатта кандай? Мисалы ошол макалалар жылына чыгарып атабыз азыр. Мисалы үчүн диссертациялар, илимий иштер, иши кылып ушул жаатка мага аябай жакты да. Мен ушуну жазбасам, биз улабасак болбойт экен. Анткени тилчилер бар, филологдор бар, арабисттер бар мисалы. Бирок Кыргызстандан чыккан PhD теологдор буйруса ошо биринчиси биз болобуз, биздин группа болот да. Бул жаңы эле ачылды. Буга чейин биздики көпчүлүгү Түркиядан окуп келген теологдор бар. Анан мен кесиптештерим кечирип койсун, бирок Түркиядан бүтүп келген теологдор, алар бакалаврдан баштап окушат да. Анан биз магистрликтен баштап кошулуп калдык. Бир аз силер билбейсиңер да, же болбосо биз көбүрөөк теология жаатын биз жакшы өздөштүргөнбүз, силер жана диний силер мударрисасыңар да дегендей бир мындай компромисстүү дейин мамилелер бар. Анан кээ бирөөсү болсо теолог десе костюм шум кийген, классикага басым жасайт. Бул деген сакал койбойт эркектерден. Бул болсо мындай чапан кийбейт. Кыздар
болсо башкача костюм юбка кийет, жоолук башкача салынат деп диний медреселердегилер дейин да, диний тараптагылар теологдорду сындаган жактары дагы бар да. Ошого мен ушул нерсенин баардыгын басып өтүп аткан адам басып өтүп, анан мен эмеге илимий жаатка кеттим дегеним ушул. Бизди илимий жааттадан бир гана илимий жаатта эмес, керек болсо жазуучулар союзуна чейин биз кирип барышыбыз керек дейм да менчи. Мисалы үчүн эмне деген таланттар бар, ал тутунган диний себеп таланты басылып жатпаш керек да. Шарият жол берип аткандан аны басып жатсаңыз деле ал бир күн чыгат гүлдөй болуп. Ошону кайра таптап өстүргөнгө жардам берип коюш керекпиз. Ошон үчүн илимий жаатка кеткенимдин себеби ошол. Анан биздин элге аябай керек, биздин мамлекетибизге керек илимий изилдөөлөр өтө аз диний. Ошого багыт алгам. Сиз Кыргызстан Ислам университетинде билим алыпсыз. Ошол жерде шариаттык билимди алыпсыз. Ошол жерде устаздар, ошол жердеги мугалим агайлар эмне сабак өтсө баарын ошол жерде билимин алып чыгыпсыз. Андан кийин мына Ишеналы Арабаев. Чейин ортодон тарых бар, 4 жылдык, 5 жылдык. Тарых. Кайсы тарыхтын кайсы багытын? Социалдык. Бул неме болгон, жана заочный окуу. 4 жылдык бакалавр, заочный 6 жыл болот го, ошол 6 жылдык окуп бүткөнбүз. Тарых жагынан дагы адистигиңиз бар экен. Анан теологмун деп атпайсызбы? Теолог деген бул ушу бир эле ислам динин иликтеп окудуңузбу же башка диндерди дагы салыштырып окудуңузбу? Негизи теолог деген бул жалпы диндер боюнча да. Ошо жалпы диндер. Биз баягы кайсы жылы 2023 жылдар болду, 2022 жылдары жана жалпы диндердин тарых сабагы предмети бүт мектептерге кирди го. Ошол жерден теологдор жетишпей калды. Мамлекет талап кылганда, билим берүү министрлиги. Анан эмне болду? Биз ошол кезде как раз магистрликти жыйынтыктап аткан кезибиз болчу. Магистратурада окуп, 2-чи курсубуз болчук. Тарыхчы мугалимдерди, мектептин мугалимдерин биз теологдор окуттук. Азыр мисалы үчүн мен атайын Жалал Абадты суранып кеткем. Жалал Абадта тарых мугалимдери азыр деле бизде группабыз бар. Группадан диний маселелер боюнча, диний терминологиялар боюнча бизден сурап турат. Карым катнашыбыз аябай жакшы да. Ал жерде жалпы диндер, улуттук диндер, дүйнөлүк диндер бардыгы кетет. Демек мен сурайын дегеним, этияттап сурап атканымдын себеби, демек ислам дининен башка диндердин таржымалын да окудуңуз. Ооба, ойлонуп табылган диндер бардыгы. Жалпы диндер да. Ооба, бир эле исламды эмес, христианчылык кандай, протестанттар, католиктер, иудаизмдер, жана башка жанагы Будда, индуизмди, ошол иудейлер кандай, ошондойдун баарын сизде демек маалымат бар экен да. Маалымат бар базовый. Ошондо сиз өзүңүз сырткы формасынан караганда сиз демек ислам жолунда экенсиз. Тутунган диним ислам. Бирок башка диндерден деле таржымалыңыз бар экен. Эмне үчүн ислам аркылуу биз Кудайдын бар экендигине ынанышыбыз керек? Эмне үчүн башка диндерди мындай жок, ислам концепциясынын негизинде карашыбыз керек Кудайдын бар экендигин? Хадис бар да, куллу маулудун юладу алал фитра фабаваху юхавиданиха юмаджисаниха юнасираниха деген хадис. Котормодо бүт төрөлүнгөн балдар ишенимде төрөлөт, ата энелеринин тутунган динине жараша же иудей, же христиан, же мусулман тарбиясында чоңоюп, анан ошол болот депчи. Ошол сыяктуу мисалы үчүн христиандардын дагы өзүнүн ишениминде баягы эски осуят китебин карманып, буларды эски осуят, жаңы осуят да, Старый Завет, Новый Завет болуп бөлүнөт го. Булар ошо эски осуяттын кармангандарда, мисалы үчүн ислам динин карманбай, ислам дининин негизги түшүнүктөрүн карабай жүргөндөрдөн артыгыраак жактары бар. Алар деле бейишке ишенет, тозокко ишенет, мисалы үчүн башка мисалы айрыкча чоң диндерде, Кудайдын диндеринде да, мисалы үчүн адам ойлоп тапкан диндер дагы бар да арасында. Ошон үчүн айтып атам да, Кудайдын диндеринде ыйык китептери келди, ошол эле Жабраил периште алып келди, аларда пайгамбарлыкты Кудай Таала назначение кылды, мисалы үчүн да. Ошон үчүн ким өзү кандай болсо өзүнүн жолунда Кудайын табат.
ислам багытында, исламда гана деп айтпайт элем мен. Ким кайсыл багытта болсо ошол. Демек мен өзүм христианчылыкты туура деп тапсам, же иудаизмди туура деп тапсам, Бул сиздин эркиңиз. Бул менин эрким. Албетте. Бирок Эрнис мырза, жок, мен билген нерселер могулар, сиз бул жакты да бир карап коюңузчу. Негизи бир эле акыйкат бар. Аллах бирөө, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Сизге хидаят берсин. Мына туура жол, сиротал мустаким жол могул деп мага айтасызбы, айтпайсызбы? Же өзүм биле берейинби кайсыга? Албетте мен сизди билем, тутунган диниңиз бар экенин билем. Мисалы үчүн, эгерде мисалы үчүн сизди азыр жаңы биринчи жолу көрсөм, сизди тааныбасам, же сиз болсо динсиздик абалыңызды байкаган болсом, мен мисалы үчүн сразу эле өзүмдүн динимди сунуштап кетпейм албетте. Анын баары бир өзүнүн чоңойгон тарбиясы жана көргөн чөйрөсү бар, өзүнүн коому бар. Анын диний мындай жалпы кругозор бар, дүйнө таанымдык түшүнүгү бар. Ошон үчүн аны карап туруп, анан эгерде ал өзү менин диниме кызыгып аткан болсо, мен айтышым мүмкүн. Бирок мен бас менин диниме деп айтпайм. Анткени эмне үчүн ислам дини акыркы дин, мындан башка дин келбейт экенин билебиз. Мындан башка акыйкаты бузулуп, башка диндердин акыйкаты бузулуп, мисалы үчүн, бирок акыйкаты бузулбаган, өтүр чекити бузулбаган бир гана ушул ислам дини калат экенин да билебиз. Буну адам өзү жыгылып, тайгаланып, ылайга батып, анан темтеңдеп басып келип өзү тапмай сайын бул диндин акыйкатын түшүнбөйт. Анда биз көбүнчөсү карабайсызбы, биз ошол бас кеттик, биздин динибиз сонун бас, калима айтсаң эле бактылуу болуп кетесиң, ой жүр дей бердик да. Бирок ошентип алып баарын топтоп алып эмне кылабыз? Азыр карасаңыз, мисалы, жол коронгондон чечип кетип аткандары дагы бар. Мурда мечитке барып жүргөн барбай койгону бар. Намаз окуп туруп окубай койгону бар да. Демек, алар толук түшүнгөн эмес. Ооба. Түшүнүп түшүнбөй эле жүргөндөр да бар, эмне болуп атканын. Ушунча кирип мусулман намаз окуп калдым, 5 убак окуп атам, анан түшүнбөсөм дагы, бирок ушундай эл эмне дейт деп жүргөндөр да бар, бирок толук түшүнө элек. Показуха деп койду, эл көрсүндүккө сакал коюп, эл көрсүндүккө жол коронуп жүргөн бар да. Ошон үчүн Алла таалам өзү акыйкатын өзү берет. Алланын өзүнүн дини, Алла таалам өзү жеткирет. Мени себеп кылабы, сизди себеп кылабы, же анын турмушун сыноолор менен себеп кылабы, Алла өзү билет. Бүгүнкү күндө Токмокто Ислам академиясында сабак берет экенсиз. Ислам десе, мусулмандар десе, эми мындай карасаң, жалпы эле бир эле нерсе жөнүндө сөз болуп аткандай болот. Бирок ушул мусулмандардын арасында дагы агымдар бар. Кайсыдыр бир маселеде жок, андай эмес, жок мындай деген талаштар көп. Тиги жактан, бул жактан окуп келаткандар бар. Анан алар сүйлөшө келсе эле бир нерседен пикир келишпей чыгат. Жалпы мусулман жамааты деген менен, мусулман үммөтү деген менен талаштар көп. Анан ошондо Токмоктогу академияда силер кайсы исламды окутуп атасыңар? Жакшы суроо. Ислам академиясы бул президентибиз өзү барып ачып берген. Президент жана эл күткөн академия болду бул. Учурда коңшу өлкөлөрдөн да студенттерибиз бар. Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасынын негизинде гана окутулат. Биз окутуп аткан китептердин баардыгы текшерүүдөн өткөн, аныкталган, тастыкталган китептер. Мисалы, мен ислам юриспруденциясы фикх сабагынан берем. Студенттерим бакалавр, колледжге дагы бар. Анан балдар, кыздар бир аудиторияда. Бул жеринен эми анча-мынча мени кечирип койсун, көр такыбалык менен караган ушундай көз караштагылар эмнеге балдар, кыздар чогуу окутуп атасыңар деген суроону көп беришет. Мен айтам, эмне базарда бөлөк-бөлөк соода кылып жүрүп атабызбы? Эмне коомдук автоунааларда бөлөк жүрүп атабызбы? Койчу, эми ушул жерге келгенде бөлүнүп калабызбы? Мисалы үчүн да, ошон үчүн аны экинчи сабагым болсо сиро, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны. 2 предметтен окутуучумун да. Куратормун дагы. Филологияга, теологияга 2 группага. Ошондой атайын окуу жайларда, медреселерде, атайын жанагы ислам университети деген бар. Ошондой окуу жайларда исламды түшүндүрүү, исламды элге жеткизүү миссиясы жүрүп келатат. Ошол эле учурда жанагы минбарларда, же болбосо могу интернеттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып дин баяндарын айтып аткан устаздар бар.
ар кимисинин стили ар кандай, түшүндүрүү деңгээли, ыкмасы ар кандай дегендейчи. Ошого карабастан коомдо ислам десе бул башка бир элдин маданиятын бизге атайлап жайылтуу катары түшүнгөн ушундай бир түшүнүк дагы бар. Ошол эле учурда ошол жанагы исламды түшүнүп окуп билген жанагындай баяндарды угуп жүргөн катмар, мусулман катмары дагы бул кыргызчылыктын айрым бир салттарын, эбактан бери келаткан баягы нарктарды бул болбойт, бул исламга туура келбейт деп ушундай ажырым бар да. Ошондо маселе эмнеде болуп атат? Ушул ажырым эки тараптын тең сабатсыздыгынан улам деп айтат элем. Радикалдык көз караш өрчүп кетет го адамда. Эгер адам ортолукту карман албаса, албетте радикалдык башталат да. Ошол диний жана светтик деп айтсам болот. Эки тараптан тең ошол так маалыматтын жоктугунан да, ошон үчүн дагы же билсе дагы түшүнгүсү келбейт. Угатса да уккусу келбейт. Ошон үчүн мындай биз ушул эгемендүүлүктү алгандан бери, ушул менин диссертациямда да бул аябай мындай кенен берилген, атайын коюлган бир чоң параграф болчу. Ошол жерде баягы пикир келишпестиктерибизчи биздин сабатсыздык биринчи, жогоруда айткандай. Экинчиден тааныбастыгыбыз. Эмесе билсек 70 жылдык доордо, орустардын астындагы 70 жылдык доордо динибиздин негизги өзөктөрүн, негизги принциптерин бул биздин каада салтыбыз деп аткарып келди. Мен мусулманкул ажы деген өткөн түштүктө Фергана өрөөнүнө таанымал алым. Ошол кишинин бир тууган инисинин кызымын да, ал авам болот. Мен ал кишиден көп угуп калдым. Айрыкча мен биринчи курсту бүтүп барганда менин кылган дуам кабыл болуптур кызым. Мен эми өлсөм да ыраазымын деп айткан жери бар да. Ошол жерде ошо авам менен көп сүйлөшүп калганда ошо авам айтат да, жаназаларда туруп алып баян айтат элек дейт да. Эми орустун кылычы каттуу чыкты дейт. Канчасы чабылып кетти көз алдыбызда бизден мурда. Мындан кийин жан соого жашаш керек болчук дейт. Ошол кезде дагы динин жоготкончо каада салт менен жуурулуштуруп кармап калды да. Ошол адамдардын ак баталарынын негизинде биз жыргап атабыз бүгүнчү. Эркин, демократиялык, эгемендик өлкө болупчу динибизде. Бирок Молдо Сабыр устазым айтат эле да, эркиндикти эреркеп кетип, эртең эсиңди таппай калбагын деп көп эскертет эле бизгечи. Токтоно албай калып депчи, мындай берилип кетип, аша чаап кетип деген сөз экен да көрсөчү. Аны жаш кезде студент болуп жүргөн кезде анча түшүнбөй аттык. Кийин түшүндүк да бул сөздүн маанисинчи. Чоң философиялык мааниси терең сөз экен эле көрсө. Ошого бизден бүгүнкү күндө деле ушул мындай эки тараптуу биз араб кулдар, ачык айтканда. Анан бул жаңы термин пайда болуп калды го, араб кулдар деген, акыркы 3-4 жылда. Же болбосо ошол дегенге дагы мусулмандар биздин дагы мындай ошолго мындай десем, кандай десем, кээде татыктуу болуп калабыз да. Аша чаап кетип, мисалы бир эле мисалды айта кетейинби? Биз туугандар той кылат да. Биз арак ичкен жерге барбайбыз дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силай рахимди үзгөн бизден эмес деди. Туугандык мамилени үзгөн бизден эмес деди. Чакырыкка жооп беришлик важип да. Өкүмүндөчү барыш керек да. Анын атына чакыруу келди, ал каалайбы, каалабайбы, ал барыш керек. Барып таасирленбестен таасир бериш керек. Чынбы таасир бериш үчүн ал ошол ордодо, ошол точкада болуш керек да. Ошон үчүн биздики дегенде биздин мусулман бир туугандарыбыздын арасында да мындай бир кичине радикалдык көз карашы менен, кичине илимсиздик менен аша чаап кетип терс таасирин берип койгон жактары бар. Аны терс таасир ошондой терс тарапты негативдүү энергияны тартып ала тургандар андайды сразу көрөт дагы, ошо менен кайым айтыш болуп жүрөт да. Жанагы кыргыз, улут, нарк, кыргыздын тамыры
деп аткан тараптардын аша чапкан жери негизгиси кайсы жеринде болуп атат? Биз кыргыз эли байыркы элбиз да билесиз. Анан биз нарк населибизди жоготкон эмеспиз, түгөнгөн эмеспиз, кырылган эмеспиз, кырылсак дагы жоголгон эмеспиз. Анан бирок кыргыз деп туруп өзү кыргыздын бир улуттук кийимин кийбесе, кыргыз деп кыргыздын талканын жебесе, кыргыздын жармасын ичпесе, кыргыздын апасы жасаган токочун жасабаса, бир жолу отуруп алып камыр жасап, мисалы үчүн эмгек кылып же тандырга же мечке нан бышырбаса дагы анан башка бир формада туруп алып анан кыргызга күйүп атам десе, өзүңүз ойлосоңуз мындай окшоштук болбой калып атат, шайкештик жок болуп калып атат жашоосу менен айтып аткан сөзүндө. Ошон үчүн кыргыздын албетте каныбыз кыргыз болгондон кийин улутка күйөбүз биз дагы. Мисалы үчүн балким анча мынча аларга караганда ашыкча мекенчилдик жагыбыз бардыр биздин дагы да. Бирок ошону туура эмес пайдаланып кетип, мындай бир конфликтти түзүп койбош керек деп айтат элем. Жараткандын бар экенине, Кудайдын бар экенине ислам жолу аркылуу ишенгендер бар, христиан жолу аркылуу, иудаизм жолу, Будда ушул жол менен, Буркан жолу менен, дагы башка ушу диндердин жолу менен Кудайга ишенгендер бар. Биз азыр ушул дин алкагында эле сүйлөшүп атабыз да. Бирок дин түгүл Кудайга ишенбегендер бар да. Мисалы бар, жашап атат. Мындай карасаң мындай корко турган деле мокочо кишилер эмес, бирок ишенбейт. Эми кантип анын жукулдатып же өлтүрүп эмнеге ишенбейсиң дей албайсың, жашап атышат, өзүнүн дүйнө таанымы бар. Ошондой атеистке сиздин Кудайдын бар экендиги жөнүндө башкы аргументиңиз кандай болмок атеистке? Ал ишенбейт эч, Кудай жок дейт. Же ишенбейм дейби? Эми атеисттердин дагы ар кандай түрү болот да. Такыр ишенбейм дегендер бар. Анан мен ынанарлык мага аргументтер жок, ошон үчүн сенин диниңе ал кандай дин болсун мен ишенбейм деп ушундай ар кандай болот да. Ошол дегиле бу атеисттерге кандай аргумент айтат элеңиз? Ислам дини боюнчабы? Ислам Кудайдын бар экени боюнча. Кудайдын бар экени боюнча ислам дини жөнүн, ислам дини менен, же жалпы дин менен? Жалпы эле. Мен бир эле сөз айтмак болушум керек. Кудай жок болсо сен экөөбүз бул жерде турбайт элек деп эле айтмакмын. Ал эми кандай, мисалы үчүн жаратканда сени жараткан Аллахтын бар экенин кантип сен бир көрсөтө албасаң, далилиң жок болсо, бейиш дейсиң, тозок дейсиң, бейиште моундай деп сүрөттөйсүң, тозокто моундай көпүрөлөр бар экен дейсиң. Жомогуңду айтпачы дегендерге дейм да эми. Ооба, бул жана биз окуткан китептерде Абу Ханифа рахимахуллахтын бала кезиндеги жообу бар эмеспи? Жана сүттүн майын бөлүп бер депчи. Сүттүн ичинде май бар экенин билесиз, бирок кана депчи. Сиз азыр бөлүп бере албасаңыз мен кантип сизге Кудайды көргөзөм деген сыяктуу ушундай бир жоопторду бермек болушум керек. Анан эгерде мисалы үчүн эгер маңдайымда ошондой адам болсо, жана болуп деле келет го, алар менен сүйлөшүүдө мисалы үчүн мен эң биринчи аргумент берерден мурда мен аны менен аябай жакшы мамиле түзүп алышым керек. Мындай бетме бет отуруп, аны аябай жакшы билишиңиз керек. Ооба. Андан кийин биз аргументке өтсөк болот деп ойлойм. Демек, ушул исламдын концепциясын жеткирүүдө кишини билип билбей эле улуубу кичүүбү бул кафир дебестен аны мындай бир жакшылап билип, мүнөзүн кошо иштешип, кошо эс алып дегендей, кошо бир жака барып, кошо сапарга чыгып, анан кийин балким түшүндүрүү. Анткеничи Абу Ханифа рахимахуллахтын Васият деген китеби бар да, акыйдада. Улуу китептерден, чоң китептерден, мындай аябай жеткиликтүү айтылган китептерден да, акыйда сабагында ошону окутабыз биз көбүнчө. Ошол жерде Абу Ханифа рахимахуллах мынтет да, ал балким Кудай жок деп тилинен айтып аткандыр, бирок мен баягы дилине жетип сүйлөшүшүбүз керек деп атам го. Балким ал дилинде Кудай дейт. Кудай тааныйт да.
тааныштыгы бар бир балким ошондо ал капыр болбой деле калышы мүмкүн, атеист болбой деле калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи сүйлөшүш керек. Сырткы кебетесин карап туруп тыянак чыгаруу бул ошол акыйдада такыр туура келбейт. Акыйда илимин көз карашында туура келбейт ал. Ошо бирдемени ынандырып жеткирүү жөнүндө бекер сураган жокмун да. Баягы Иегованын күбөлөрү деген баягындай кооз китептерди кармап алып тараткандар болот. Анан мен дагы башыман бир 3-4 жолу ошондой бир болду, үйгө таратып келип катуу урушсаң деги бир капа болбойт. Жылмайып турат. Мели деп катуу урушсаң, ай мен сага бир жакшы нерсени айтканы келдим го деп ороңдобойт деле. Жылмайгам, ой мели азыр түшүнбөсөңүз кийин түшүнөсүз, мели муну эгер убактыңыз болсо окуп койсоңуз деген боюнча жылмайып кетет да. Аны сурайм деп атканым ушул биздеги ушул кээ-бирки устаздар, кээ-бирки ушул аалымдар, дин аалымдары динди жеткирүүдө ар кандай форманы колдонушат. Бирөөлөр коркутат, бирөөлөр дуксаң ыйлагың эле келет да. Эртерээк эле ушул неге жашоого келдим экен дегендей кылыпчы. Бирөөнү уксаң мындай анекдот айтып эле күлдүрүп эле ошондой кылат да. Анан ошол түшүндүрүүдө сиз теолог катары ошол ислам университетте окуган, ал чөйрөнү да мындай билген адам катары айтсаңыз да, ошо түшүндүрүүдө да бизде кичине бир маселе барбы дейм да. Бизде мисалы үчүн атайын минбарга туруунун ыкмасы бар, илим балага илими бар. Мисалы үчүнчү жана сүйлөөнү мындай каймана сөздөр менен, намек сөздөр дейбиз го, киная сөздөр деп аталат. Мындай жеткирүү ыкмалары мисалы бар да. Бирок биз баягы китептен окуп эмес, маңдайында ким эмнени үйрөтүп аткан болсо ошол стилди алып келип алган да. Анан эми дамлаларыбыздын көпчүлүгү, устазалардын көпчүлүгү сырттан окуп келгендер бар. Алар өзүнүн устазынын, мугалиминин стили менен сүйлөшөт. Речь, дикция, интонация байкасаңыз, ошону ошол ал мугалим, устазы кандай сүйлөгөн болсо ошондой терминде мисалы үчүн сүйлөп кетет. Деп кыйкырып кетип, же болбосо мындай башкача немелер менен ошол мугалимден эмнени үйрөнгөн болсо ошолго өтө алганда. Бирок эгерде китептен карап окуп өзү калыптана турган болсо, ал биринчи ээрчигендерди өзү оми деп коет да. Ээрчибестен өзү мындай чыныгы мугалим болуш керек да. Жана биринчи мугалим кайталангыс мугалим, түгөнгүс мугалим болуш керек да өзүчү. Ал үчүн өзүнүн үстүнөн мисалы окутуу студентти биз 4 жыл эле окутуп кетирсек, биз өзүбүзгө өмүр бою иштешибиз керек да. Мен ошон үчүн да устазаларга да көп айтам да, сабакка киргенде мисалы 3-4 жылдан бери берип аткан предметиң баягы эле китеп деп даярданбай кирбей, бир предметтен жок дегенде эң аз дегенде 3 китепти кошуп даярдан, анан китеби жок кирип туруп анан түшүндүр. Көнмүш адат менен эле кайталанып калбайчы. Сиз айтып аткан жанагы коомчулукта сүйлөөдө болсо эми ооба айтып атпаймынбы, баягы жылдыз оорусу дегендей артисттерди аябай сыйлайм, таланттуу адамдар болот. Бирок кээ бирөөлөрү биз артисттерден өткөй, артисттерди артка калтырып аткан учурларыбыз бар. Ошол эми мен ошо дин илимим жок. Илими бар адамдарга бирдеме дей албайм. Мындай дин илими бар. Тиги жактан бу жактан окуп, канча жылдап окуп, көзүнүн майын коротуп, анан бул ислам мындай турбайбы деп кайсы бир тепкичте турган илимдар адамдарга бирдеме деп айтканга акым да жок, ал адепсиздик болот. Болгону тактоо үчүн бизди Кудай кыргыз кылып жараткан. Анан биздин кыргыздын аалымдары, устаздары түшүндүргөндө биринчиден кыргыз тилин жакшы сүйлөш керек. Туура. Көөнө кыргыздын таластыгы дагы, көлдүгү дагы, оштугу дагы, төштүгү дагы бүт бары түшүнгөн бир башка бир акценттерди кошпостон, тиги араб сөздөрүн кошпостон, балким кайсы бир манераларды кошпостон мындай түшүндүрүп бериш керек да кыргызга. Кыргыздын тили менен манасты кантип түшүндүрөт, кожо жашты кантип түшүндүрөт, башка ушу дастандарды кантип түшүндүрөт. Ошол өзүңдүн элиңдин тили менен жатык түшүндүрүш керек. Кээ бирки ушу устаздарды карап турсаң, же жарым араб болуп кетет чындап эле. Жарым дагы өзбек болуп кетет, жарым да ошондой башка булут болуп кетет. Анан манералар дагы мындай кыргызга жат. Өзү ошо түшүнүү мындай турсун, ошону көрүп туруп эле мындай түртөт арычы. Анан ушул жагынан балким ооба дин илим болуш керек, бирок ошол эле учурда кыргыз тилди да мыкты билиш керек.
Албетте. Кыргыз тилдин макал лакаптарын жанагындай анча мынча окуяларын кыргыз ошо керек болсо манас менен түшүндүр, керек болсо ошол бир уламыштар менен түшүндүр, керек болсо ошол кыргыз баягы эпостор менен түшүндүр. Ооба диндин тарыхында көп окуялар болгон, сахабалардын окуялары болгон, андай айтыш керек. Бирок ушу биз кыргыз экенибизди дагы кичине унутпаш керекпи дейм да. Айтасыз, аябай кошулам сиздин сөзүңүзгө. Ал эгерде 11 жылдык базовый билим болбосо, базалык билимди албаган болсо, кыргыз тилинин грамматикасын окубаган болсо, кыргыз адабиятын окубаган болсо, кыргыз жазуучуларынын жазган чыгармаларын, повесть, роман, андай узун эмес аңгемелерин дагы окубаган болсо, албетте анан ал мындай өзү энесинен уккан сөз менен чоңойгон адам, ошол энеси кандай сүйлөгөн болсо ошол сөз менен чоңоюп келет дагы, анан устазы кандай сүйлөсө ошо менен улантып кетип атат. Эки эле адамдын сөзү аралашып кетет дагы, бир баяндар чыгып атат да. Ошого мен баягы мектеп окуучуларын сөзсүз мектеп окуп, анан мектептен тышкаркы учурунда диний билим алганга деп аябай катуу айтып келгендердин бирөөсү менмин да. Ал бул мен диний жаатта аябай сынга кабылам бул сөз менен, бирок мен баары бир ушул немемди, позициямды бергим келбейт да. Анткени сиз айтып аткандай кыргызча баян сүйлөсө болот албетте. Мисалы Молдосабыр устазыбыз диний терминологиялар бар го, машалла, иншалла, альхамдулилля, ушул сөздөрдү аралаштырбай сүйлөсөң таза кыргызча сүйлө дейт эле да. Анан биз баягы орус мугалимдерибиз окутуп мындай, мен устазга жагын келгенде устаз айтат да, сен 70% орусча, анан 30% эле кыргызча сүйлөп атасың деп, орусча сөздүктөрдү аралаштырган үчүн да устаз урушуп, керек болсо мындай бурчка тур деп ошого чейин алып барып, орус тил баягы таза кыргызча сүйлөш үчүн орус тилимди дагы азайтты. Эмне маңдайыңды орустурабы? Анда таза орусча сүйлөп бер ошол адамга дейт да. Маңдайыңда кыргыз турабы, кыргызча эле сүйлө деп аябай катуу тарбиялайт эле бизди. Ошол эле сыяктуу диний, исламий терминологияларды колдонууда дагы эми машалла дебесең сөзүң өтпөй калабы же дубаң кабыл болбой калабы. Анан устаздын билесизби, кыргызча дуасы бар эле да. Арабча, мен устаздын арабча дуа кылганын уккан эмесмин. Качан караба, айрыкча сырт үнүн чыгарып дуа кылганда кыргызча дуа кылат эле да. Анан ошол устаздын ошол адаты бизге калган. Чындап эле биз дагы баягы эгерде кыргыз тилин жакшы өздөштүрбөсөк, биз монтип сүйлөп да отура албасак керек дейм да. Анан мен ушу устазаларга дагы айтат элем, мен устаздарга, эркектер эми биздин аялдардын сөзүн укпайт эле, бирок балким таасир берип калса, кыргыз адабиятынын чыгармаларын тез окуп туруш керек да. Кыргыз тили байлык өсөт. Анан тарыхты да кошуп. Сөзсүз. Эгер тарых окубаса, паланчы айткан экен, түкүнчү айткан экен, анан айылында бирөө айткан болуп отуруп, ал жанагы неме жанагы Самаркандты жер жутуп турга окшоп, аябай башка эле бир окуя келип чыгып калат да. Тарыхты бурмалап бузуп кеткендер да аябай көп. Гүлсара айым, анан дагы мен айтайын дегеним, баягы динди түшүнбөй калуу маселесинде кемигинде да бар, керкисинде да бар деген маселе барбы дейм да. Баягы араб кул, анан теңирчи деп аткан тараптачы. Мен көп видео котормолорду котордум. Башка ошол католик дининен ислам динин кабыл алган Европадагы бир жигиттер жөнүндө, айымдар жөнүндө мындай карасаң, билимдүү баягы европалык кыйган жигиттер, кыйган бир кыздар, анан ошолор дон бир маек алышат, ошол маегин мен котором, анан ар бир сөзүн мындай кыргызча которуп чыгам. Эмне деп айтканын, анан мааниси кыскасы, ошол кичинесинде ошолор мындай мектепте да окушат, анан атайын католик мындай мектептерине да барышат. Коркпой, үркпөй эле барып, анан кийин түшүндүрөт, Троица деген мындай, Ыйса мындай деп, анан ошондо алар өздөрүнчө анализ кылып, кээ бирөөлөр анан кандай бул? Ал Ыйса тиги учуп кетсе, анан тиги атасы болсо, анда ошондо бир эле Кудай болот го деп өзүмчө анализ кылдым деп, ошол өзү окуган католик динин дагы анализ кылат экен. Демек мен айтайын дегеним, бизде да жана мен жаман көрүнүп атам деп атпайсызбы? Мектеп менен катар эле дагы диний билим, мейли ошол христианчылыктын тарыхы, мусулманчылыктын тарыхы, ал сахабалар эмне үчүн жана ислам дини келгенге чейин арабтар кандай бузулган коом болгон, ыплас коом болгон,
ислам дининин келиши ошол реформа кылыш үчүн келген. Анткени тиги кабаны ээлеп алгандар коррупционерлер болгон, эптеп эле ошол кабаны айнан чөнтөгүн толтурайын деген ачкөздөр болгон деген сыяктуу нерселерди башка диндерди мындай окутуп туруп анан кийин өзүнө коет экен. Байгымдай балакатка жеткенде балабы кызбы өзү талдап анан кийин бир жолун тандайт экен дегендей да. Анан кошумча дагы окутуш керек экен динди дейм да. А тиги арабкул деп аткандарга дагы окутуш керек. Бул арабкулу жок эле, бул ислам дининин тарыхы бар. Иудейлердин тарыхы бар, башкалардын тарыхы. Ошолор түшүнгөндөн кийин анан ошолор арабкул дебей калат, а беркилер болсо бир теңирчи дебей калабы дейм да ошону. Ошон үчүн да бул баягы жалпы диндердин өнүгүү тарыхы ошон үчүн кирди да предметчи. Анан азыр историк тарыхчы мугалимдерибиз окутуп атат, аракет кылып атышат жакшы. Анан бирок ошону дагы алар дагы жана тажрыйба алмашып жогорулатып кайрадан окутуудан өтүп туруш керек дейм да. Анан теологдор өздөрү барып сабак бергенде аябай сонун болмок да негизичи. Негизги адистер болмок да. Анан тарыхчылар албетте бул гуманитардык жактан биригебиз дагы, бирок тарыхты башка тарых дагы толтура да. Диндер тарыхына келгенде диндердин тарыхы ал өзүнчө чоң предмет болуп атпайбы. Ошон үчүн теологдор дагы көбөйүп өсүп жетилсек, балким ошол мектептердеги айыл дагы кичинекей ошол мектептеги диндердин өнүгүү тарыхын бир теолог окутуп калышын каалайт элем да мен. Ошондо жана сиз айткан учур келет болуш керек буюрса. Менин күтүүм ошондой. Анан атеисттик бир коом болду, жанагы 70 жыл бою коммунисттик режимде жашап келди, Советтер Союзунда. Кыргыз калкы ошол тутумда жашады. Кудай жок деген, бул дин элдин башын айланткан апийим деген ушундай нукта тарбияланып келди. Анан эркиндик алгандан кийин баары Кудайга ишенип калды деп айта албайм, бирок эркиндик берилди. Ишенгени ишенсин, ишенбегени деле бар дегендейчи. Бирок ишенгендерге мындай тоскоолдук жок дегендей. Бирок бириң менен бириң кагылышып кетпе, мыйзам менен жаша деген ушундай бир коомго өтпөдүкпү. Анан ошол кезде баары бир баягы динге эми фанаттык түрдө дебейин, баягы жанагы эркиндик берилгенден кийин көз ачыгы кайсы, тиги сүф дегени кайсы, чыныгы молдосу кайсы, түшүнүп түшүнбөй эле ошондой бир период кетти да. Анан азыр дагы ошол нерсе бир калыпка түшө электей. Ошол нерседе дагы бир чаржайттуулук бардай да, же бир калыпка түшүп калдыбы ислам багыты негизиненчи? Сиздин оюңузча? Бир калыпка түшүп калды дегенден алысмын. Биз ошол азыр ашмалтайыбыз чыгып эле турат деп айтайын. Иреттүүлүк болсун деп, тартип болсун деп жаңы дин жөнүндө жаңы мыйзамдар кабыл алынбадыбы? Эми ал мыйзам менен таанышып бүткөнгө чейин ага да бир убакыт кетет. Анан карапайым элге ал жазылган мыйзамдарды карапайым тилде түшүндүргөнгө биздин юристтерибиз жетиштүү эмес деле аны деле билбейм. Бирок азыр диний жаатта иреттүүлүк пайда болоор буюрса деп турам. Бирок ал үчүн биз дагы салымыбызды кошушубуз керек да. Баягы бош турган вакуумга бардыгын кабыл ала бердик да бизчи. Мисалы үчүн агымдарды деле, мисалы үчүн анын ак карасын деле караган жокпуз, иши кылып эле бардыгын кабыл алдык эгемендүүлүктү алгандан бери. Эми анализдей турган учур келди. Анализдөөгө илим керек да. Ошондо социализм, ошол компартия, ошол идеология мурда ошол вакуумду ошол нерсе толтуруп турчу. Ал кеткенден кийин чаржайттык болду. Ошондо ошол боштукту эмне толтурат? Мыйзамдуулукпу, демократиябы, динби, же кыргыздын наркы, кыргыздын баягы салтыбы, эмне толтурат сиздин оюңузча? Бардыгы биригип келип туруп толтурат да. Мисалы үчүн баягы диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепция жыйынтыкталып атат 2026-жылы экинчи жолку. 2014-төн 2021-ге чейин бир иштеди. Андан 21-ден 26-га чейин экинчи концепция бул жыйынтыкталып атат. Натыйжаларын эми анализ кылып аткандыр тиешелүүлөр. Бирок азыр эми оңгу жол менен улап атабыз буюрса.
бирок оңгу жолду жазылды. Мисалы аны мисалы үчүн биз академияда бизде мисалы үчүн докторлор өтүп берип атат, башка жактарда өтүп атабыз, сүйлөп атабыз да. Уккан бирөө барбы? Жетип атабы ал биздин азыркы муунга? Маселе ошондо. Жеткире алабызбы? Ошол жазылган мисалы үчүн концепцияны. Ошол маселе да. Анан эми кандай айтсам экен, бизде бүгүн башаламандык болбош керек. Албетте эгемендүү өлкө болгондо мыйзамдуулук күчүндө болуш керек. Мыйзамдуу тартип керек баары бир. Мыйзам болбосо анда биз башаламандык күтпөйт белек. Ошон үчүн мыйзамдуулук деп айтамын. Ал эми диндичи биз мындай бир көтөрүп ала турган нерсе эмес. Дин бул ар бир адамдын жашоосунда жашай берет. Болгону эрежеси менен жашасын да. Болду. Немесинен нормасынан чыкпай жашай берсин да. Бирок аны биздин өлкө дин менен жашабайт. Ушуну билип коюш керекпиз да. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менден кийин 30 жылдык халифалык доор болду. Андан башка болбойт да. Башка мисалы бирок мен чуак устаз тирүү кезинде баса устаз ушуну өзү 2-3 жолу мага айтып калды эле. Неменичи? Биздин баш мыйзам бар го? Ошол Ханафи мазхабынын түзгөн фикх эрежелерине аябай дал келет да. Мисалы үчүн мен билген, мен тажрыйбадан өткөндөн ажырашуу процессинде Ханафи мазхабынын дагы талаптын дал өзү да. Мисалы үчүнчү алимент төлөө, 3 ай күтүү, соттагы 3 ай күтөт. Элестесеңиз, ушунун баардыгы Ханафи мазхабында көргөзүлгөн да. Ошон үчүн бизде бар көп мыйзамдар бар, иштелбей жатат. Түшүнгөн деле эми адамдар, элдер азбыз да. Ошон үчүн мыйзамдуулук менен анан билимди коюш керекпиз да. Биз карасаңыз бүгүн мусулман болуп кыйратып бир илимий ачылыш жасай элекпиз. Куранда билесизби, канчалаган илимий ачылыштар ачылбай жатат. Мисалы үчүн да. Же жаңы бир технология ойлоп тапкан жокпуз биз. Бизчи колдонуучу, аткаруучу эле келе атабыз да. Ошон үчүн биз билим менен мыйзамдуулукту шайкеш келтирип туруп, анан ошол орундукту толтуруп туруп, анан тартып кетсек болот дейм. Дин болсо эми мындай акцентти динге коюп албаш керек. Раматлык Өмүрбек Абдрахман деген саясатчы бар эле. Те кемин жакта өзүнчө алма бак өстүрүп, батыштын технологиясы менен баягы тамчылатып сугармай, ушундай кылып бир башкача бир технология менен адал, мындайча айтканда, чыныгы маңдай тер менен ошол жерде бак эгип, өзүнө өзү дагы коомго дагы далилдеди. Ушундай технология менен ийгилик жарата аларын, ушундай жаратмандык бар экенин. Анан киши мындай исламга өтө мындай экөөбүз мындай карама каршы элек. Ал ушинтип чымчып турчу, мен болсо анын мага бир жакпаган жактарын, анча-мынча демократия дегенин айрым бир кемтиктерин айтып турчумун ушунда. Бирок ошого карабастан сиз ушу исламга каршысыз деп мен аны мындай жээрбестен анын бир жакшы жактарын көргөнгө аракет кылчумун. Бирок ошол кишинин бир айтканы бар. Эрни, сен айтчы деп. Ушу ислам окуйсуңар, мечит көп, намазга барат, тиги айт намаздарда, тиги аянттарда окуйсуңар, эми макул. Бирок бир мага мисал келтирчи. Ушул могу жаңы технология, илим-билим жаатында бир ачылыш кылып атканымды, статистика менен, так конкреттүү далил менен, мынау мусулман мамлекети ушу моуну ойлоп чыгарды, моундай нерсени ойлоп чыгарды деп, бир ушу бир ачылыш барбы деп. Анан ойлоп көрсөм, эми азыр бирин сериен бар болушу мүмкүн. Бирок негизги ушу ачылыштар, өнүгүүлөр ошо жанагы Европа мамлекетти, ошол эле Америка тиги бул мындай изденип бир мейли ошол ракты кантип мындай жеңиш керек, баланча деген балекет орногандай, кантип адамга моундай жаңы ачылыш менен кантип адамга жеңилдик кылыш керек деп илимий жактан изилденген ошо жаңы ачылыштар көбүнчө ошол мусулман эмес мамлекеттерде экен да. Анан ошо жагынан чындап эле баягы сиз айтып өтпөдүңүз, мен дагы чындап эле ойлонтат да, бул эмне үчүн ошондой? Эмне үчүн ошондой? Эмне үчүн бир же илгери мусулман баягы цивилизациясы бир гүлдөп, дуулдап турганда ошол илимдин башатынын баары өзү мусулман цивилизациясына. Анан эмнеге мындай ушундай тайыздык болуп калды деп мен ойлонам да, сиз кандай карайсыз буга? Мен мындай жооп берет элем да. Биз арабча Куран окуганды билип алсак, Куранды билдик деп ойлойбуз да. Түшүнүүгө дагы
илим керек болчу да. Мисалы элементарно мына мисал карасаңыз, темир деген сүрөө бар да. Эмнеге темир деген сүрөө? Мисалы үчүн темирге жакындар, темир менен иш кылгандар, темир менен бир ийилтип бир нерселерди жасай тургандар эмнеге ушул темир деген сүрөөгө кызыгып койбойт? Темир деген сүрөө бар бекен, биле бекен? Мисалы да. Же болбосо мисалы жандыктар менен жашагандар көп, айыл чарбачылык жумуштар менен уйлар деген сүрөө келип атат. Мисалы үчүн эмнеге уйлар? Мисалы ага жандык, ага таандык сөз го, бул ал тааныган жаныбар го, ошонун аты менен келип атат го бул сүрөө. Эмнеге деп мындай бир Куранды справочник катары колдонгонго, инструмент мындай инструкция катары колдонгонго жетише элекпиз да бизчи. Ошон үчүн биздеги жаңы технологиялар ача албай атканыбыз, илимий ачылыштарды жасай албай атканыбыздын бирден бир себеби ушул болсо керек. Анан биз өзүбүз, бизге мына эч ким барьера курбай атса, койбой атса деле биз өзүбүз могу мээге барьераны коюп алып, бир мисал кичинекей күнөө жасай элек баланы, күнөө жасасаң өлөсүң, тозокко киресиң деп коркутабыз да. Ал күнөөнү көрдүңүзбү? Биринчи ким берип атат информацияны? Күнөөкөр чоң адам берип атат да. Биз мындай баягы балдарга тарбия берип атканда дейм да, балдарга айрыкча мындай багыт менен илим билим үйрөтүп атканда ушул нерселерге көңүл бурсак дейм да. Эмне үчүн деген суроого жооп, мусулман өлкөлөрү дебейин, бирок мусулмандар ачып аткан бир жаңы бир ачылышты чынын айтсам мен уга элекмин. Ушул биздин кылымда, биз жашап аткан кылымда. Сиз ушул теолог катары илим жаатында докторантурада ушу бир эмгекти мындай казып ушуну жактасам экен деп азыр аракеттин үстүндө жүрөсүз. Ал ошол эмгегиңиздин темасы ушул эмне үчүн Кыргызстанда биздин өлкөдө аялдар зордук зомбулукка кабылып атат, ошону иликтейт экенсиз да кыскасы. Анан изилдеп атасызбы, эмне үчүн бизде ушундай экен? Бизде медреселер, мечиттер көп, намаздарды окуп атышат, кайра ушу мечиттер салынып атат, баяндарда тиги алымдар, устаздар эмне деген гана баяндарды, лекцияларды айтып элге сунуп атат соц тармактар аркылуу. Мындай карасаң иман жагынан баары 5 плюс көрүнөт. Анан ошол эле учурда жанагындай үрөө учурган кылмыш хроникасындагы нерселер болуп атат. Кыздар сабалган, анан токмоктолгон, өзүнүн жанын кыйган, 2 баласын кармап алып тиги бийик имараттан секирип кеткен. Ошонун себептерин бир айтсаңыз да. Бул баягы аял киши болгонум үчүн мага менин темам болду. Тема сунушталганда эле мен ушул теманы алгам, өзү жармашуу эле. Илимий жетекчим Бабаев Төлөтбай агай, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Мен буюрса 34-чү доктор болуп чыгам. Буюрса аябай агайыбыз аябай соггусту чыгарып, көп нерсени үйрөтүп аткан учурда чыдап атабыз. Анан бул теманы тандап азыр эми социологиялык иликтөө жүргүзүш керек болот да, сөзсүз. Эгемендүүлүктөн бери алгачкы 5 жылдык кылып этап кылып карап келатам. Биз аялдар Кыргыз Республикасында эгемендүүлүктү алгандан баштап кайсыл жерибизден канчалык деңгээлде зордук зомбулук көп болду бизге, ошону карап келатам. Кызыгы башында анча болгон жок да. Көрсөткүч азыр көчүп кетти да. Кызыгы баягы ким бирөө айткандай, жоолукчан кыздарды, жоолукчан аялды эле өлтүрүлүп калып атпайбы? Жоолукчан деле деп деле аябай неме болуп кетти го мындай. Резонанс да. Эмне үчүн да? Эмне үчүн маселе жоолукта эмес да, маселе башка жакта болуп атат да. Ошон үчүн мен баягы кыздарды турмушка даярдоо курсун ачканбыз. Баягы бизде жеңелер деген институт болгон да мурда. Үй бүлөлүк даярдоо, баягы чогуу жуптук жашоону үйрөтө турган жеңелер болгон. Алар мындай данышман, көптү билген, көрөгөч болуп, ошолор үйрөтүптүр да тарыхта. Бизде болсо жеңелер деген азыр жеңелердин өз милдеттери кандай экенин азыр билбейм мен. Чынын айтсам, азыр алар милдетти өзүнө кандай алат билбейм, бирок бул жоголуп кеткен. Бул процесс жок азыр. Анан ошого атайын келиндердин узыйпасы деп бир курс ачып койгом. 4 жылдан бери жылда апрель айында өтөт.
онлайн офлайн деп бизди кыздарыбыз уюштурат. Мен сабак өтөм, 12 сааттан турган 6 сааттык предмет. Кичинекей китепчесинде жазып койдук, ушул илимий ишимдин ичинде булчу. Анан ушул жерден келип чыгуу себептерин, эмне эле аялдар сабал атабыз, жанагы билесизби, Жалал Абадта Созакта жолдошу дөңгөлө келип койгончу. Ошого дан жанагы Алпар эжекебиз биз барып, ал эженди эфирге алып чыкканбыз. Неме огородунда отуруп алып эфирге тартыпчы. Ошол жерде деле ошол эжени, мисалы ошол эжени ала турган болсок, азыр сонун жашап атат болуш керек. Жалгыз уулу бар эле. Ошол эженин ошондой абалга түшүшүнө дагы бир аял себеп да жерде. Кайра эле аял. Аял себеп. Анан ал жерде биз эркекти айыптап жатып калдык. Андан кийин биз ал эже аябай суранып, биз аны зыярат кылып барганбыз негизичи жума күнү. Анан ал эже мени эфирге чыгарып койгулачы, мен жолдошумду камап атат, мен жолдошумда эмес, косяк менде, анан тиги бирөөдө деп аны айтып, ал эже суранып атат да. Анан биз аны эфирге чыгарып койгон үчүн бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар тыттып жеп жатып калган биздичи. Ошол кезде. Бирок болуп туруп ошончолук укук коргойткон келсин, акчасын коротсун, убактысын коротсун, алып чыксын, ошонун укугун коргоп дейм да. Бирөөсү келбейт да, анан сөз алыстан туруп алып сөз айтып, ичинен окуянын ичинен башкача жердечи. Ошон үчүн эже өзү сүйлөп бербеди беле? Ал эфирди сиз көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү билбейм. Ушундай жагдайлар бизде аябай көп да. Анан баягы зордук зомбулукка аялдар кыз кезинде душар болгондору дагы көп. Ата журтунда жашап атып эле. Анан бирок көпчүлүгү кайын журтка баргандан кийин да, демек кандайдыр бир ушул жерде маселе бар экени көрүнүп турат. Ошону чечсек биз баарын жоюп, мындай жок кылып жибербесек дагы азайтууга себеп болобуз да буюрса. Демек сиздин илимий мындайча айтканда өзүңүздүн болжолдуу көз карашыңыз боюнча ошондой жанагындай кыз келиндер, аялдар арасында зомбулуктун болбошу үчүн кыз же жигит үйлөнгөнгө чейин, турмушка чыга элекке чейин мындай бир даярдаш керек, үйрөтүш керек. Себептери мындай болот. Бул турмуш куруу, турмушка чыгуу, үйлөнүү деген оңой эмес. Бул деген жоопкерчилик. Бул деген мындай бир алдын ала даярдоо экен да маселе. Ооба, мисалы карасаңыз, азыр Гапыр Мадаминов агай дагы мисалы энелер мектебин ачып койду да. Энелер мектеби качан керек болот? Бала пайда болгондон кийин да. Бала пайда болуп мектепке баргандан кийин. А биздики болсо бала пайда болгонго чейин өзү аял болууга даярдануу, андан кийин эне болууга даярдануу. Ошого ушул эки курс акыркы 4 жылда иштеп келип атат. Натыйжасы аябай жакшы да. Ошон үчүн аздан болсо деле эми жанагы Ибрахим алейхиссаламга кумурска неме кичине суу ташып куйгандай кичине болсо да коомчулукка пайдабыз тийип калсынчы деп ушул курсту жасап атабыз. Бул натыйжасы аябай жакшы экен. Ошого мен эметкеним, ушул нерседен түшүнгөнүм, айтпадымбы, жоюп жибере албасак дагы азайтууга себеп болобуз буюрса. Зордук зомбулукка кабылтпастан профилактика кылып алдын алып. Үй бүлөдө ажырашуу маселесинде дагы өтө бизде көйгөй бар да. Анын себептерин мен жеке өзүм бир пикирим бар, бирок сиз аял катары эмне себептен ушу ажырашуулар көп болуп атат деп ойлойсуз? Биринчиден акыйдалык көз караштары, диний ишенимдеринин пикир келишпестиктери, кайчы пикирлери болгон үчүн негизги себеп ошол. Экинчиси болсо баягы жолдошунун жарамсыздыгынан болуп калат экен да. Буну аялдар көп учурда айта албаса дагы башка шылтоолор менен бакпай атат, анан карабай атат, анан чалбай атат, анан келбей атат, тигиндей мындай же кийим алып бербей атат деген шылтоолор менен айтат. Бирок ошонун ички түшүнүгүндө жолдошунун жарамсыздыгы. Ушул себеп. Бул эми баягы эркектик кубаты жагын айтып атасыз да сиз, ошол маселени мындай ачык эле сүйлөшүп албагандыктан ошондой күдүктөнүп эле. Мисалы үчүн мен талап кылган нерсе сенде болбой атат, кел адиске, урологко баралык же башка бир жолун кылалык деп сүйлөшүүгө тиги да жол бербейт. Куру намыс. Бул болсо ошол адистик бар экенин жөнүндө маалымат болсо кененирээк, мисалы үчүн дарылоонун ыкмалары бар болсо, бар экенин билсе, анан айтат, неметет да, мисалы. Анан ошого биз
мен баягы Жалал Абадта казиятта 7 жылга жакын иштедик да, аялдар бөлүмүндө, штаттык эмес. Негизи муфтиятта аялдар бөлүмү жок го. Ошон үчүн штаттык эмес болуп иштедик. Ошол жерде кайрылуулардын 99% ажырашуулардын ушундай. Ушундай себеп. Ал нерсе ансын айылда ангал теманы айтыш өтө. Бул уят көрүнөт. Уят. Анан мындай бунудан сразу айтпайт. Чукулап, кечке суроо берип отуруп акыры табасы өзөгүн. Андан кийин бунун жолу бар да, кел мындай кылып көрөлү деп канча үй бүлөлөр, ажырашкан үй бүлөлөр жарашып кеткендери көп, же ажырашууга келгендер кайрадан ошол маселеси чечилгенден жарашып жашап кеткендер дагы көп да. Буну карасаңыз, бир жери ошол баланын ошондой алсыздык жолунда тарбиялап багып койгон кайра энеде да. Кайра көрдүңүзбү, айланып кайра өскө келет да бизге аялдаргачы. Ошон үчүн биз эркек уул тарбиялап аткан апа болсо, андай чыныгы эркек кылып тарбиялаш керек да. Ошондой күчтүү, кубаттуу, акыл эстүү, парасаттуу кылыпчы. Баары бир те тарбиядан турбайбы? Тарбиясы кандай болсо ошого жараша, же билим сабаты кандай болсо ошого жараша мамиле болот турбайбы? Аялда болобу, эркекте болобу, ошого жараша мамиле болот. Сабатсыз болсо, демек сабатсыздай иш болот да, үй бүлө курууда. Ошондой деп түшүнсөк болобу? Ооба, мисалы эми тарбия эненин курсагында болот го негизи. Андан кийин биз ошо төрөлүп калгандан кийин багыттооч болуп эле, ата эне багыт деле көргөзүп келе алабыз да бизчи. Анан ошол көргөзүп аткан багытта маселе. Анан кийин эненин сабатсыздыгычы баланы күндүзгү жана түнкү жашоосуна аябай таасирин берип коет кийин үй бүлө күткөндөн кийинчи. Ошон үчүн сабаттуу апа, мен көп үйлөнө турган жигиттерге ушул сөздү көп айтып келем да. Мындай 90-60-90 фигураны азыр издесең, эртең ал сантиметрлер чоңоет, өзгөрөт. Андан көрө сен эң жакшысы билимдүү, окуганга кызыккан, кат сабаты ачылган кыз алсаң, баламдын биринчи мугалими деп билесиң. Баламдын биринчи мугалими өзүмдүн апасы болот да негизичи. Ошон үчүн жана өзү апа О-А деп жазып отурса, элестетсеңиз, эртең бала О-А деле дебей калат го да. О-Ба эмести, мисалы үчүнчү. Анан не кылтасың деп жазып атса апа, бала эмне деп жазат эртең? Мисалы үчүнчү. Ошого баягы WhatsApp'та жазышууларды айтып атам. Ката сүйлөйт, ката жазган апа сонун бир баланы тарбиялап чыгат деп кантип айтабыз? Үй бүлөлүк жанагы ажырашууларда ата энелердин таасири канчалык? Көбүнчө могу кайненелер. Кайнене келин маселесинде бизде ушу айрыкча айылда ушу салт бар, ушу келин мындай кылбай койду, кайненем тигинтип койду деген маселеден улам ал үйлүп топтолуп атырып акыры жарылат. Ошон менен үй бүлө талкаланат. Акыркы 3 жылда кайнене маселесинен кайненелер уже позициясын алдырган. Кайненелер уже күчүн кетирип алышкан. Кайнене келин экөө чогуу салонго барат азыр. Мисалы үчүн, кайнене келин экөө жоро, түштүктө айтканда гапка чогуу барышат, мисалы үчүн. Ушундай болуп калды да, ушундай болуп калды уже. Бул жакшыбы? Жок, бун жакшы деп айта албайм мен. Себеби кадыры кеткен адам кантип эртең насаат айтат. Кайнене деген, эми мен кайнене боло элекмин, Кудайым кайнене болууну насип кылсын. Бир жолу ошо сабакта өзү кайнене боло элек жатып, кайненелерге сөз айтып атат деген сөздү комментарийде окугандан бери кайнене жөнүндө сөз сүйлөй элек болчумун. Бирок кайненелерде мындай жакшылык жамандыктарда абысындар, уруунун абысындары, айылдын абысындары, мисалы үчүн чогуу отуруп, идиш жубайт, чогуу дасторкон жайбайт. Общий тойканда же общий кафеден узатып коюшат. Мындай чогуу мамиле түзө турган площадка жок азыр. Ошон үчүн бардыгы группада. Негизги площадка группа болуп калган азыр. Группага мындайча айтканда блогер эмес, бирок күнүгө блог чыгарат да. Ошо менен алек болуп атышат. Виртуалдык жашоо. Ошо жанында турат, бирок виртуалдык жашоого өтүп алды. Анан кантип кайненелер кайненедей болуш керек дейм менчи.
эркекте болуш керек, аялда болуш керек, аялдын ичинде кайненеде болуш керек, келинде болуш керек деп айтат элем. Ошондо достой болуп эле баягы соц тармактан көрүп калып атат, кайнене менен келин менен дагы күлүшүп, анан бир бийлешип, анан бул бир чети жакшы эмеспи? Мындай шатыра шатман жүрүп, мындай бир турмушту эми бир келген өмүрдө эми баягындай кычык-пычык издебестен кел чогуу залга баралы, анан тамак жейли, ресторанга кел деп мындай бул баары бир мындай бир субординация болуш керекпи мындай? Азыр мисалы үчүнчү ошондой болуп сонун болуп калды. Бул сырткы көз караш. Мына камеранын артында көрүп атканыңыз ушундай да. Бирок чынындап келгенде жакшылык жамандык бар да адамдын башында. Бизди Кудай сыноосуз калтырбайт го, күнүгө бир сыноого жолуктурат го. Ошондой сыноо келген учурда тиги подружкасынанбы же досунанбы тигиден кантип ал уже кемчиликтер, минустарынан бери көрүп калган чогуу жүрүп, анан кантип кеңеш айтат же кантип насаатын алат. Кантип аны мындай кадырдай коет. Ооба. Ийменип. Ооба. Кантип. Ошон үчүн жок. Барып келсе, бар өзүң эле барып келчи дейт да. Ооба. Сиз билесиз ал жерди деп коет. Мисалы үчүн да оңой эле. Азыркы муундун келиндери такыр башкача болуп атат да. Бизден же мен өзүм мындай бир мындай баягы Бириккен Улуттар уюмунун эсебинде 44 жаш эме жашка кирет го, а биздин Кыргызстанда болсо 34 жаш, 35 жаш, жаштын өлчөмү. Мен мисалы ошол оондуку менен мен 44 жашка чыга элекмин да, жаштар тарабында эле жүргөнсүйм, бирок уже неме өтүп баратам да. Эме улуулар тарапка дейин, анан ортолукта турган адаммын азырчы. Ошо ортолукту бул жактан да карасам, болуп атат да азырчы мындай. Мисалы, келиндин тамагы да мисалы үчүн кайнене сүйүп жесе, ал заказ кылып доставка менен алдырып берип коюп атсачы. Сизди ушул экрандан көргөн кишилердин кээ бирлери, балким көпчүлүгү, бул баягы шайлоого кандидаттыгын талапкерлерин койгон го деши мүмкүн да. Анан саясатка дагы бир баш багып көрдүңүз. Эмнеге раз динди, устазалыкты мындай тандадыңызбы? Ошол жол менен кете бербей, бир депутат дагы болуп көрөйүн дедиңизби? Ооба, мындай бул суроо мага аябай көп келди негизичи. Азыркыга чейин токтогон жок. Мен 2024-жылы жергиликтүү кеңештен өзүмдүн айылымдан депутат болгом. Аксакалдардын сунушу менен. Көп 6 аял болгонбуз. Оппоненттер ошолордон жогорку бал дедимби, жогорку добуш алып өтүп кеткенбиз. Анда да ушул жолукчан форматта белемиз. Ушул эле. Ушул эле абалда. Ал кезде бирок казыятта иштейт болчумун мен. Андан кийин 2025-жылы жаңы мыйзам кабыл алынбадыбы? Бирок июнь айында кабыл алынды да. Мен дин кызматын 2025-жылы январда тапшырган болчумун. Анан күчтүү юрист бала бар. Ошол адам менен кеңешсем, мыйзам артка иштебейт эже деди. Күчтүү адвокат бала. Мыйзам артка иштебесе, демек иштебейт экен анда деп туруп анан аттанып көрдүм. Чынын айтсам, саясат политикалык окууну 10 ай окудум. Саясатта кандай эмне, бул жаттын адамы эмесмин мен. Ошон үчүн 10 айдай окудум, токтоосуз, мындай күчөтүлгөн. Кандай окууну окудуңуз ошондо? Саясат окуусун. Саясат окуусун окудум. Атайын партияларды, жеке мандат. Жеке өзүңүзчө окудуңузбу мындай китепти? Жок, жеке мандаттарды даярдаган атайын тренер болот экен. Ошол адамдан кымбат окудум. Акы төлөп окушат экен андан. Анан ошол кызыгып калган жагым кандай десем, итак эл менен жүрөт экенбиз. Анан коомчулук, Чубак устазым айткан эле да, коомчулукка чыгып калгандан кийин сен түз бассаң да кыйшык бастың, кыйшык бассаң да түз бастың, айырмасы жок дейт да. Бир сөзгө кабыл аласың да, сын пикирлерге чыдайсың деп аябай жакшы стимул берет эле да өзүчү. Аябай мотивацияны жакшы берет эле го өзү негизи. Анан ошондон дагы мындай кубаттанып кеткенминби? Анан карап турсам, депутаттар жасаган иштерди жөн эле мандаты жок, биз деле ашыкчасы менен жасайт экенбиз да. Эмне үчүн мандатты алып туруп жасасам болбосун деген ой келди. Биринчиден. Экинчиден, диний жааттагы мусулман лидер аялдары
эгемендүүлүктү алгандан бери көмүскөдө келатабыз. Же агартуучулуктан берилбейт, же муфтият тарабынан, же мамлекет тарабынан, ой силер деле ушул динге кызмат кылып атасыңар, кокуй, кел даңк медалы же иши кылып, эми мен да сразу даңк медал дедим, иши кылып кайсы мындай этабы менен бир кагаз менен деле, алкыш баракчасы менен деле сыйлап койбойт да, мындай символический деле. Анан бирок аялдар карап көрсөк, мен өзүм карап көрсөм да, жоолукчаны паспортко сүрөткө түшкөндө эле байкуш тытынып биз өзүбүз. Билесизби, жогорку окуу жайларда окуган, мисалы башка кесипке барайын десең, жоолукчаны албачы мурда. Паспортко сүрөткө түшүрбөчү. Эгемендүүлүү өлкөдө жашабыз менен. Ошону ыйлактап отуруп биз өзүбүз, баягы ыйлабасаң сүт кайда болду да. Анан алдык да, мисалы үчүн, муфтият чуркап берди дейсизби? Жок. Муфтиюс чуркап берди ошол кездеги? Жок. Биз өзүбүз аялдар. Бул тарых. Баягы неме тил кесмей, жок, баш кесмей бар. Мисалы үчүн айтылып калыш керек да, бул баары бир. Анан бул бир. Канча Ким Санбай ажыдан беркисин таанып калдык да биз муфтийлердичи. Ал бир. Анан ажылыкка льготалар болот да. Штат менен жөнөтүшөт, королевский болот мамлекеттен. Бир устазаны жөнөткөнүн уктуңузбу сиз? Мен каларым жок экен. Жок. Бирок коомчулукта элдин тынчтыгын сактоодо, айрыкча радикалдашып кетип аткан үй бүлөлөрдү сактоодо, ошолорду окутууда деле мисалы устазалар биз жардам берип жүрөбүз да. Мен саясатка барайын дегенимдин себеби, мен ишенесизби, мен талапкерликти арызымды берерден мурда менде мындай болчу, 50-50 болчу да. Либо жанагы мыйзамды артка кайтарбаса, мен талапкерлигим алынбайт. Же азыр мыйзамды артка кайтарса, анда ушул жаңы мыйзам, кабыл алынган мыйзам менен мени четтетет. Мен буну сезип аткам. Устазалар деле, жоолукчан аял деле, кече жоолукту салынып алган, бул башка. Ал эми ал өзүнүн диний түшүнүгүнүн жетилип пышкандагы белгиси. Бирок башынан дин кызматын кылып, элге мындай дин агартуучулукка салымын кошуп келип аткан бирөөлөр бар, карап койгула деген белги болду. Ошондо андан башка дагы депутат болбой калганыңыздын реалдуу себептерин өзүңүз мындай түшүндүңүзбү? Көрсөм мен могул жак быша эле экен деп өзүңүз мындай түшүндүңүзбү? Же баары бир жакшылап аракет кылсаңыз болуп кетмек белеңиз? Эгерде ошол мыйзам жол бербейт деп четтетпегенде, мен 100% депутат болуп өзүмдүн ошол 12 округтан добуш аларымды билет элем. Эмне үчүн айтайынбы? 12 округтун ар бир айылын билем мен. Сабак берип баргам. Ар бир айылында масы көп, ити көп мен билем. Базарынан кайсыл маршрутка, кайсыл тараптан эмнелер менен кететкенин мен билем. Учуп конуп барып, парашют болуп барып түшкөн жокмун да мен ал жерге. Мен ошол жерде жуурулушуп жашап аткан адаммын. Бүгүнкү күндө деле мен социалдык шаарчада арабтар куруп берген жесирлердин шаарчасында жашайм. Мен коомчулуктун төмөнкү катмарында жашайм, мен билем. Ошон үчүн мен 100% добуш аларымды билет элем да. Эгер жолуңузду чечип, ак кофта кийип, костюм кийип, мындай башкача имидж менен барсаңыз утат белеңиз? Мен антип бара албайм да бирок. Же эгер барсаңыз, балким. Жок, эгер мен дин кызматында болбогондо эле болмок да. Ошону айтып атпайм мен, ошо дин кызматында болгонуңуз үчүн эми мунун таасири бар, тиги бу деп башка бир факторлор ошол себеп болду го дейм да. Мындай, мени мисалы үчүн сиз айткандай устаза катары көбүрөөк таанышат да эл. Эгер мындай илимий жаатымда, ой теолог, магистр, ой историктерди окутуп аткан теолог бул макалаларды жазып атат, макаласы Россиянын журналынан чыгып атат, окуй Кыргызстандыкынан чыгып атат, Туркиядан чыкты, которулуп дегенди муну көпчүлүк эл билбейт да. Аял кишилер экинчиси, үчүнчүсү болуп турмуш курса, бул жакшы элеби? Бул нормал элеби сиздин оюңузча кандай ойлойсуз? Бизде бирок мыйзам боюнча бул кылмыш да? Кылмыш экенин билем, мыйзам жол бербейт экенин билем. Бирок жазылган мыйзам иш жүзүнө аткарылганы бар, аткарылбаганы бар да. Анан жашоонун жазылбаганда мыйзамы бар да. Бул тагдыр деген сөз да. Тагдырында кимге канча нике буйруп койгон болсо аны ким тыя алат?
биринчи да бул ата энеси курсагында тарбиялап аткан кезде ээ боло албаган тагдырга чоңойгондон кийин ата эне да ээлик кыла албайт, коомчулук да ээлик кыла албайт. Бул жазылды, болот, аткарылат бул нерсе. Анан ошон үчүн мен көп аялдуулукка ооба же жок деп өзүмдүн пикиримди айтпайм. Бирок эгерде шариаттын талабын сурасаңыз, Кур'ани Каримдеги аят менен жооп берем. Анан бирок эгерде мен көз карашымды айта турган болсом, бул анда мен шарият сүйлөбөдүм да. Көз карашым менен айткан болом да. Анан бирок мен эми мындай өзүм ошо сиз айткандай көз карашым менен жооп берсем, экинчи, үчүнчү аял болуп, жашыруун никеге туруп, өзүнүн төркүнүнө билдирбесе, жубан болуп дагы, анда кордук көрүп калыш коркунучу мурдагы турмушунан дагы оорураак кезигет. Анткени төркүнү билбейт, кой деген кожосу жок деп берки экинчи турмушундагы жолдошу аны мурдагыдан дагы кордоп коюшу мүмкүн. Дискриминацияга аябай көп кабыл калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен аялдарга көп айтып келем, никесиз жүргөн жакшы эмес. Жинди жолдош кылгандан көрө эркекти жолдош кылганың жакшыраак. Биринчиден, экинчиден жалгыз бой кыйналгандан көрө турмуштун арабасын эки колдоп, төрт колдоп тарткан жакшыраак. Бирок кор болгон абалда эмес, жашырынба, баягы мындай колдонмо курал болуп калба. Жөн эле санын көбөйтпө. Эгерде чындап мүмкүн ошондой мүмкүнчүлүк сага талап ошондой болуп аткан болсо, анда эң биринчи жана атасы, абасы, тайкеси, ошол келиндинчи же бир туугандары, же уулу болсо, чоңоюп калган, ушулар менен кеңешиш керек, алдын ала сүйлөшүш керек. Эркекти баары бир, баягы эркек солидарность күчтүү, баары бир өздөрү сүйлөшкөндө билинет тигинин ой пикирлери, дальнейший кандай кылат, ошого карап туруп анан чечим чыгаар. Алдын ала баягы бир эки сөзгө же бир эки букет гүлгө же жана башкага убактылуу азгырылып калып, эме кайрадан кыйналып калба деп көп айтам да. Демек бирөө бирөөнүн акысына кирбегидей бир шартты издеш керек дегендей. Эми биздин ушу маектин жыйынтыктоочу суроосу болот окшойт. Канткенде адам бактылуу болот? Канткенде адам ошол бактылуулук, баягы идеалдуу жашоо дейбиз го, ошол жашоону кура алат? Бул адамдын өзүнөнбү? Же болбосо тагдырың кандай жазылса ошондой эле болосуң? Миң асман айга секирсең деле, жулунсаң деле, Аллах бөлүп койгон ырыскыны жейсиң, ошондой тагдырды көрөрсүң деп. Аны ошондо бул жерде бактылуу жашоо, идеалдуу жашоо деген өзү каякта калат ошондочу? Адамдын аракети каякта калат? Тагдыр деген пешенеңе, маңдайыңа жазылган деген жагдай каякта калат? Ошону бир аралатып, өзүңүздүн бир пикириңизди айтсаңыз. Бактылуулук деген мындай да, эми ар ким өзүнүн дүйнө таанымына карап жооп берет го. Кудайдан кандай сыноо келсе, сиз ошону кабыл алганыңыз бул бактылуулук. Чансаңыз дагы ал сыноо сиздики баары бир. Мөөнөтү менен белгилүү да булчу. Ал кайтып кетпейт, качып кетпейт, бирөөгө ооп кетпейт, баары сизде болот да. Ошон үчүн Кудайдан кандай сыноо келсе, сиз ошону күтүп кабыл алганыңыз бул бактылуулук. Мен ушинтип эле жооп берейин. Ал өтө бир оор сыноо болсо дагы, ал байлык түрүндөгү, бийлик түрүндөгү сыноо болсо дагы. Кандай сыноо болосун? Анткени мисалы кээде адамга адам жамандык кылгысы келет да, бирок эми ооба, эгерде биз адамдардын өз эркине коюп койсо, биздин душмандарыбыз менен биз ойлорубузда кимдерди гана өлтүрбөдүк, мисалы үчүн аял кишилерчи. Ошон үчүн биздин мындай кандай болбойлук, Алла Таалам бизге баягы буйруп койгон тагдыр бар да. Ал ошол сыноосуз калбайбыз бизчи. Ошол бул дүйнөдөгү жашообуздун негизгиси деле ошол болуп атпайбы, сыноодо да бизчи. Анан сыноого келгенден сыноодо болобуз деп баары бирчи. Анан бирок анан сыноодо сынып калбай, жок болуп кетпей, бомуш болуп кетпей, же бир мындай динден чыга качпай, же башка динге өтпөй, же болбосо ичип кетпей, же жок болуп кетпей, андай эмес. Эмне кылыш керек? Ошол
кандай келсе ошондой кабыл алсаңыз, мына буга чыдап койсоңуз бул да өтүп кетет да. Болгону ошо адамдык сапатты жоготпостон, адамгерчиликти жоготпостон ошол сыноого түшкөндө жана сабыр кылыш керек же сабыр деген сөз менен эмес, ошол кезинде сабыр кылсаң дейт го, ошол учур кандай абалга туш болбойлу ошого чыдасак, ошондон адамча өтсөк, ошол бактылуулук. Бирок ошо оор сыноо келсе, оор кыйынчылык келсе, адам ошону болушунча максималдуу түрдө аракет кылып аны өзгөрткөнгө, жакшыраак кылганга, аны кыйын болсо жеңилирээк кылганга өзү аракет кылып, ал мага гана байланыштуу, менин аракетиме гана байланыштуу, менин жигердүүлүгүмө байланыштуу. Эгер мен аракет кылбасам, ошонун эсеби ошондой эле болот. Аракет кылбасам, аракет кылбагандай эле болот. Өзүм укугум үчүн күрөшпөсөм, ошондой эле болот. Ошол өзүңдүн тагдырыңа кандай түссөң, ошондой эле болот. Ошону түссүн, ошого баам парасатты жетсин деп жараткан Аллах мага акыл берген. Ошол акылды кандай иштетүү, бул өзүмдөн. Анан бар эле ушу Аллахтан, Аллах ушинтип койду дебестен өзүм аракет кылышым керек. Аракет кылгандан кийинки кандай натыйжа болсо, демек ошол Аллахтын буйруган деп түшүнүш керекпи же кандай? Сиздин сөзүңүзгө кошулам. Ошо жана айткандай жерде ошол сыноонун, мисалы кабылган сыноого кабыл кылуу дедик го, ошол жер сиздин эркиңизге байланган нерсе да. А эркиңиз бул өзүңүздү карманып калып жана жолун издөө да. Ошону айтмакчымын да. Эркиңди кармап, жолун издеп аракет кыласыз да, сиз баары бир анан болду ушундай жөн эле отурсам өтүп кетет эмес да ал. Васият китебинде, Абу Ханифа рахматуллахтын өзүнүн китебинде 2 же 3 васиятта келет да, ушулчу. Аллах Таала буйруду, бирок каалабады. Анан кааласа да ыраазы эмес жаман жолгочу. Ошон үчүн Аллах Таала бизге эмне берип койду, жана сиз айткандай мындай акыл менен, акылды мисалы жаратылгандардан адамга эле берилинди да. Адам ошол акыл калчап, өзүнүн акылы жетпей атса башка бирөөдөн акыл сурап абалдан чыгуу. Бул ошол сыноону күтүп кабыл алган дегеним ушул да. Дагы сизге мындай жөнөкөй эмес, сиз билими бар, илим алган адам катары ушуга жооп берип коюңуз, анан жыйынтыктайлы. Тагдыр деп коебуз. Мисалы үчүн сойкулар бар. Араккештер бар. Селсаяктар бар. Жаман киши, мындай бир жаман иштерди кылган кылмышкерлер бар. Ошо кылмышкерлердин, ошол сойкулардын, араккештердин, киши өлтүргүчтөрдүн тагдыры ошо төрөлгөндөн баштап эле жараткан Аллах ошентип жазып койгонбу? Алар андан башкача болушу да мүмкүн эмеспи? Ушуга ошол акыйда, бул акыйдага тиешелүү суроо да, ошол васият китебинен ошого жооп берип атам да. Жана сиз жогоруда айтканым ушул. Аллах Таала буйруду, бирок каалабады. Кааласа да ыраазы эмес. Ага Алла Таалам өзүнө эрк берген болчу да башында эле. Ал андай кылбаса да болот эле. Ошондой болуп калды, бирок андан чыгып кетүүнүн жолу дагы бар да. Чыгып кетүүнүн жолун дагы Алла Таалам акыл берген үчүн билдирип койду да. Ошого эгерде балким ошондой адамдарга түшүп келип калганда, мен көбүнчө баягы бомуш эжелер менен көп иштешем өзүчү. Бомуш болуп кеткен эже жөндөн бомуш болуп аткан жок. Ал ичип атса жөндөн ичип аткан жок да. Ал бир нерсеге кирип алган, ага бир кичине кошумча акыл керек, кичине кошумча жардам керек. Ошол абалынын маселеси чечилсе, ал кайтат. Мисалы үчүнчү, ошол эле учурда сойку болуп кеткен кыздардын көбүнчө мурда сойкуканалар ачык иштейт эле го. Ошол жака атайын бир эркекти киргизип, өзүбүздүн тааныштарыбыз деле жаңы келген кызды алып чыгып берчи акчага. Мен кирсем бербейт да. Мынча саатка да алып чыгат. Анан болсо мен квартирага алып келип алып сүйлөшчүмүн да. Мындай диний сөз менен айтканда дават кылчу элек да. Ал жөндөн эле антип барган жок. Ага мисалы үчүн карасаңыз, сессиясына акча төлөш керек болот эле. Же кийим алыш керек болот эле, же квартплата төлөш керек болот. Ушундай болбогон бир бытовой нерсе менен байкуш кыз ошого чейин түшүп калат эле да. Анан ошону мисалы ошол маселени чечип берип койсоңуз, ал жолдон кайтат да. Ошого биз баягы бири-бирибизге өрнөк, бири-бирибизге жолдош, бири-бирибизге жардам бергичпиз да адамдар.
анан кайдыгер болбостон, мисалы үчүн бу жерде бир мас жатса бул масты өлүп кетсин деп өтүп кетпестен андай бир соолук турганга жардамдашып иштешсек болот да бизчи, аларды кайтаргангачы. Бул дегени жанагы эрки жетпей атканга биз кичине жардамдашып койсок, анан эрки пайда болуп бизден жакшы адам ал. Мен түшүндүм. Бул сөздөр дагы айтылышы керек экен, бул өтө маанилүү, анткени көрүүчүлөр үчүн бул өтө муну угуп калуу сөзсүз маанилүү экен. Мен дагы бир тактоочу суроом. Ошол аракечтен аракеч, сойкунун сойку, киши өлтүргүчтөн киши өлтүргүч болоорун түйүлдүк кезинде эле ушундай болот деп жанагы китепте, тагдыр китебинде жазылган, Аллахка белгилүү. Демек түйүлдүккө чейин жазылган. Анан кийин Аллах аны билсе, демек ошол Аллах ага эрк бергенин, арак ичпей коюусо деле боло тургандыгын, ал ошо эрктин бар экенин билип, болбой эле мен ичким келип атат деп ичерин, анан ошол ичкенге жараша ошентип кайра жараткан ага шанс берип, оңол деп ар кандай кырдаалдарды берсе деле болбой эле өзүнө өзү каршы иштеп, жанагы аракеч болуп, сойку болуп, киши өлтүрүп, ошондой боло берерин демек жараткан билген. Бирок ошолордун баарын мындай комплекстүү караганда кокуу ушу эркин өзүнө бердим эле, өзүнө өзү кылды дебестен, эми жараткан Аллахтын баардык нерсе колунан келет да. Ушинтип отурбай эле ушундай нары бери спектакль кылып отурбай эле буларга сопсонун тагдыр эле берип койгоймбу дегендей болбойт экен. Ал анткени биз бири-бирибизден өрнөк алабыз дебедимби? Биз ошондой абалын көрүп, башка адам ал жолго барбашын көргөзүп атат да. Сиз айткандай спектакль биякта аткарып атат, биякта көрүүчү таасирленип атат. Анан калса менимче Аллахтын сыпаттары көп. Ошолордун бири адилеттүү дейт го. Ошол адилет мамиледе, демек адам эмне эксе ошону алат. Аны адилетсиздик кылып туруп, ошондой кылса деле ага жакшылык берип кое берсе, анда кандай адилетсиздиги кайсы дегендей. Бул жерде адилеттүүлүк фактору дагы балким роль ойноп атабы дейм да. Алла Таала, караңыз, Алла Таала Аль-Мисакта дейбиз да, биз жаралганга чейин, биз түйүлдүк башталганга чейин рухтар аламында Аль-Мисак Лаухул Махфуз деп коет. Неме тактай жазылган, сыялар кургаган бардыгы. Бул деген сөз тагдыр жазылган. Кыргызда сөз бар го, Ал-Мустактан бери деп. Ал-Мустактан бери айтылып калат. Ошондон бери жазылып калган. Караңыз, ошондой болушу, алкаш же жанагындай болушу буйрулунган, бирок Аллах каалабады. Ыраазы эмес. Неме караса сөзүн. Андан кийин ал дегени Аллах каалабай атса, демек ал жолдон ал чыгыш керек да. Чыгыш үчүн ага Алла Таала эрк берген. Мен мындай кээде мындай туура эмес сурап аламбы деп да коркосуң да, анан ошентип каалабай өзү, анан бирок буйрубай эле ошентпей эле кайра каалабай ошентип өзүн ыңгайсыз кылбай эле, мындай шыр эле кеткидей кылып эле проблема болбой тургандай кылбайбы деп дагы суроо бериши мүмкүн бирөөлөр. Андай болсо бизди прямо анда бейиштен атабыз менен апабызды эмнеге кууду дейм да. Бешикке эле калтырып кое бербейт беле, биз өзү бештикпиз го. Атабыз, адам, апабыз, обо экөө беште жашабады беле. Бештен деле эмнеге бештен кууп салды, кала бербейт беле беште эле, жыргап жашай бермекпиз деген дагы жооп болуп калат. Бул деген эми убактылуу дүйнөгө Алла Таалам улуттарды, тилдерди жаратты, өзүнө сыйыныш үчүн, өзүн таанытыш үчүн да. Өзүн таанытыш үчүн Алла Таалам диндерди берди, мисалы үчүн. Ошон үчүн биз бул дүйнөдө ошол баягы Алла Тааланы тааныбаган адам калбайт да, баары тааныйт, билет. Жаратылышынан деле, кубулуштардан деле, жана башка же өзүнүн тене түзүлүшүнөн деле, же мезгилдерден деле айтор иши кылып, Алла Тааланы баары тааныйт бир жолу менен. Ал таануусун жок кылып чыгарбай албайт, мисалы үчүнчү. Анан эмебизде процессте, мындайча айтканда убактылуу процедура, тирүүлүк жашоосу, эненин курсагынан кийинки этап, барзак дүйнөсүндө көргө киргенге чейин. Анан ушундан жашап өткөнүңдү Кироман Катибин, эки периштенин жазган негизинде, карасаңыз, жазганынын негизинде Мункар, Накир, назначенный эки периште сурайт. Карасаңыз, андан кийинки этап сөзсүз махшар деген майданда
Анан жанагы намай амал китеп Киромани катибин 2 периште жазган китеп суралынгандан кийин Мункар Накирден ал андан кийин анан же оң тарабыңдан же ар тарабыңдан келет деп уже конкретно айтылып калган да буга бүт диндер Кудайдын диндери бардыгы ооба дейт. Жок койчой дебейт да. Анан жанагы бешикке барып келип туруп анан жок бул дегенде мисалы мен айтат элем да, мен да бир жеңелерим утуп калчу да, кечке эле беш тозок жөнүндө эле айтып атасыз. Анда биз баягы жаңы дин жөнүндө өзүбүз деле толук маалымат эмес, бирок укканыбыз эле айткыбыз келе берген учурга анан ал кезде мен чычалап аларга жооп бере албай ызылдай берчүкөм да. Азыр менде бир эле жооп бар да. Эненин курсагында эмне муну дүйнөнү билет beлекпиз. Анда эненин курсагында биз бул дүйнөнү билбесек, билсек биз келбей койчу эненин курсагында эле жашай берели демейт белек. Эмнеге бир мөөнөтү келгенде чыгарып салды го. Ошол сыяктуу бизден бияктан чыгарып салат эртең. Дүйнөдөн. Анан чыгаргандан кийин көр деген жашоо, анын аты барзах экен. Бул каалабайлы бул этап. Муну эч ким өзгөртө албайт Кудайдан башка. Жок мен барбайм деп кайык барасың анда. Баары бир күнү же эненин курсагына кайра кире албайсың. Ал жакта жашоого мындай абалда жашай албайсың. Мисалы үчүн же өлсөң ал жак жок десең анда кандай кылалы, эмне кылалы? Башка жол жок. Чынбы? Ошон үчүн эми метабы менен көрө берелик деп тамаша чындыгы менен ушуну жооп берип коем да. Анда биз дээрлик 2 саатка бир аз жетпей калдык окшойт. Же жеттикпи? Жакшы эле сүйлөштүк. Менимче ар кайсы өңүттөгү суроолорду бердим. Ар кайсы тараптан ачканга аракет кылдым. Буюрса эми сиз башында жакшы белгиледиңиз. Мен ушундай диний багытта айткан профессионал, адисти, устазаны мен чакырган эмес экем. Сиз биринчи болуп атасыз. Бул мага дагы мындай бир да сигнал. Мен эми баягы шагыратып эле баягы эркектерди эле чакыра бербестен аялдын логикасы менен дагы биздин жашообузду аялдын мындай дүйнө таанымы менен дагы айтып бере ала турган ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүшүм керек экен деп калдым. Анда атайын келип ушундай маек коюп бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Жараткан сизге жашооңузга береке берсин. Туура акыйкат жолдон сизди адаштырбасын, бар болуңуз. Рахмат.